Кутмантан. Кутмантан. Көп күтіп қалған жоқсың ба? Жоқ. Мен сен қырағынан да жабайым да. Ооба. Мейдің ана балуыр, тез арада операция сыш керек. Қанша уақытсыз бар біздің? Тошына жазысы болу? Мен шығарып көрдім копиядан. Жоқ, ақшаның жарымы шығып, жарымы шықпай жатқан. А сен деген художниксың. Мекінен операциясына ақша топталғаннан кейін тоқтата болса? 500 сом тартайын, Оңалы машина сатып албайлы. Чоң машина сатып алғанда білім қалатпайсың. Балықшыдан баштап көлді айланып келеміз. Балықшылар Массовой көлден шыға баштағанда бізде ошол күнде қармай ашады. Бары жақшылай ғой екен. Жақшылай. Біз аларды полный ақшамен қармаш керек. Бүтелге тарап салу керек, түшінікті? Жолдың барына патрульдарды орнатасың, ар бір машинаны текшеріп жүрсің. Шығыс қайтасың, жерден бер қойшы. Медленно, көзімді шық. Саған не ол, медленно. Мұстағадағы мағадағы емес, медленно ақшасын түсінді. Мен мұстаға айттым біле, ақша деген тауыла, дос деген тауылма ке. Қорқып атам. Телефонға жазып тұрсың. Сен мен сыймықтанам депчи. Ошондой кылсам деп уялдым да. Апа ата-энемдин аброй эмне болот. Акчасы жок калыптыр деп айтат элдер. Анан отуруп акча жасасамбы деп ойлондум. Кийин бумага кумуш акча чыкканда кагаз оп-божуш болуп калды да. Апама айтсам айтпасам айта алган жокмун. Мен барганда артыма чыкты. Эшикке чыгып, тарат алып, үйгө эшиктин алдынан кирип келатсам, сен бара бер, мен сени сыймыктанам деген сөзүн эстеп алып, эшиктин алдына трамплин, мен ошондо балким кетпей эле койсом болот беле депчи. Балким ошондо уялбай эле акча издеп, акча тапсам, балким сактап калат белем деп кинону көргөндө түшүнөсүңөр. Бұл арам ақшаны бір сом байтасы тіле дебет. Кейін интернетті қарап тұрсам, мен атам оқшап бір еже ораттыр. Мен қылбаған ердекте оғжал қыс қылаттыр да ұялбайлачы. Сіздің атаңыз не олданан да өтпай. Жаңа жерден айтыш жаман ор болды. Айттым, мен атамды бары жақшы болды. Операция барып келді, сілер де барып келгіле деп. Ошылардың бақтысын көр ол. Жаман сүйініп. Дальше кино тартам деп шықты ма. Ошол күнүнөн чөнтөгүмдө 700 сом акча бар болчу. Акыркы жашоомда апам пенсиясынан бир күндө келип туруп, "Мен киного жардам." Короче, илегиле. Ошо илегиш керек болот. Анан ушунун баарын мурун айтканда, балким акча болот. Барсам алдыма 4 миллион сом акча коюп коюшту. Жетеби депчи. Сен сөйлей бер жаңа. Анан ошо болбой калат го. Чынай мен гана. Мен тасма бүткөнүн кийин мындай чын эле түсүнүп калдым жашоомду. Ошентип келип эле режиссер экөөбүз ушуп кеттик да. Болду ана тартылбайм деп туруп текстте ыргытып кетип бардым. Бир жер бар, авария болуп кетип атпаймынбы? Өзүм акча таппай жүрсөмчү. Айя. Мен эмне кылып жүрөм деген ой келди мага. Мынчалык кино көрүлөт жашоомда. Кино баягы мен ойлогондон жакшыраак болду да. Баракелди. Достор, биз кээде мына ушундай акча үчүн дагы подкаст кылабыз да. Сүйлөшөбүз, маек кылабыз. Анткени биздин подкаст, Этнон подкаст тасма тууралуу. Ал эми 14 ноябрдан баштап акча деген тасма буюрса бардык кинотеатрда жарык көрмөкчү. Андыктан мына ошол тасманын жаратуучулары жана ошондой эле сонун ошол тасмага көрүп берген башкы каармандар бүгүн биздин конокто. Андыктан 1 саат бою кино кандай тартылды, кандай кызыктар болду маек курмакчыбыз. Эч кайда алыстабай биз менен бирге болуңуз. Ал эми мен болсо конокторго кош келиңиздер дейин.
Саламатсыздарбы? Саламатсызбы. Кандайсыздар? Кош келдик. Алгач тааныштыра кетели. Жөндөмө акча ала келдик. Бизге көп акча ала келиптир. Бардыгы жасалма деп ойлоп алам, чындык. Анда ошо бүгүнкү меймандарыбыз менен тааныштыра кетели. Бул ушундай сонун Тасманын продюсери жана ошондой эле сценарийин жазган Медер мырза бүгүн биздин конокто. Ошол акчанын эң башкы каарманын жараткан, ошол художник байкенин ролун аткарган бизде Саламат мырза конокто, менин тёскам болот. Ал эми бул Тасмада башкы каарманды аткарган дагы бир актрисабыз Эльнара. Кош келиңиздер бүгүн студияга. Кош келдик. Здравствуйте. Аябай колуңар ачык экен, мынча акчанын баарын бизге ала келипсиңер, чоң рахмат. Акча көп да бизде азыр. Акча бырбы? Бир багаж. Медер мырза, эмне болуп бул Тасма тартылып калды? Эмнеден улам? Так. Тасманын тарыхынан баштайлы элем, Баштан баштайлы. Эмне болуп тартылып калды? Эмнеге акча жасоо жөнүндө өзүңөр туш болуп калдыңарбы? Өзүм анан ортолоп калганын айтайын. Өзүм да негизи акча жасап көргөм. Ошо орто эми кино боюнча эле башын айтып көрө берейин. Хорошо, спойлер болуп кетти. Мындан 2 жыл мурун 22-жылы ушул Тасманы жазып, кагазга жазып, компьютерге түшүрүп, бүтүрүп, анан монча акча издеп жүрдүм да. Тартам депчи, ар кайсы компанияларга барабыз го биз кино тарткандар. Айланып жүрөбүз, тиги компанияга кирем, бул компанияга кирем, күндө бир 10 компанияга кирем, 2 ай. Ошондо күндө 10 болгондо эле эми элестетем 10 күндө 100 мисалы токтогон жокмун да. 2 ай аралыгында ноябрь, декабрь толук издедим. Көбүнчөсү жаңы баштап аткандан сенин ордуңа башка популярдуу адам келсе бермекпиз деп атты да. Сага ишенбейбиз. Биздин компанияны реклама кыла аласыңбы дегендей болуп атты көбүнчөсүчү. Анан ошентип акча таппай, акча кинобуз токтоп калды. Анан көңүл калып үйдө жатып алдым 2 ай 3 ай чыкпай. Депрессия болупчу, тарткым келгенден. Турган жокмун да, жата бердим үйдө эле. Обедте турам, чай ичем, кайра кечинде жатып алам. Анан ошентип жүрүп, анан элдер жанагы чакыруу билет берет го өздөрүнүн кинолоруна. Ошо киного барып алып, ар бир жагып көрсөтүүдө мындай мен да ушундай уюштурсам деп кайра 23-жылы кайра бир дем келди. Дагы издедим, издеп атам, таппайм, эч ким көмбөйт. Ошентип дагы 1 жыл өтүп кетти аралык. Ошентип жүрүп, анан 24-жылы келди. Анан 24-жылдарды акыркы акчаларым калды чөнтөгүмдөчү. Баягы бир аз иштеп жашоомо таап эле мен кино тартам, башка иш кылбайм деп өзүмө до конца бир максат койдум. Ушуну тартпасам мен анда өзүмө нааразымын депчи. Анан былтыр февраль айында болжол менен эч ким баары отказ берип атканда баарыбыз билген баягы жеткирүү компания бар го, Ылдам Экспресс деген. Эмнегедир жүрөгүм ошол компанияга тартты. Мындай берчүдөй боло берди да. Анан ошолорго барып бүт мындай абалымды айттым. Мындай мен 2 жылдан бери акча издеп жүрөм. Мен сиздерге азыр мындай чоң реклама кылып берем, анан минтип деп обещать эте албайм. Мен звезда эмесмин чоң. Мага жардам берсеңер, мондай акча деген кино тартам. Болгону мындай колдоп коюу силердин миссияңар. Алар хорошо ойлонуп көрөлү. Башкаларга окшоп бир күн же анан бир эле күн ойлонолу деди. 10 күн, мынча күн сага деп өтө алдап кетирмей бизде жок деди. Ошол күн анан чөнтөгүмдө 700 сом акча бар болчу. Акыркы жашоомдагы. Үй бүлөм бар. 2 балам, аялым, апам үйдө жашап атат. 700 сомго продукт алып үйгө кеттим 0 сом менен. Анан ошол күнү түндө мындай Кудайдан тиленип атам да. Көн калса экен деп жатып тиленип атам. Анан кино тарап жүргөн дос балдар келди түндө. Анан айтышты, мындай кыйналып кеттиң. Киноң токтот болбойт окшойт, биз да кыйналдык депчи. Биз эми алар деле көп жыл кыйналып, жакын досторумчу. Анан киносу жакшы болуп, успешный болуп кетишти да. Анан ошолор айтты, эми биз кыйналганчалык кыйналып атасың, сен дагы эми башка эле иш кылбайсыңбы деп айтышты да. Эми көрүп атасың азыр спонсор деген чыкпайт деп. Түнкү 12-де келип айтышты окшойт.
басып жүрдүм мындай таң аткыча көчөдө. Анан ошо ыйлабаш керек болот. Анан эртең менен чалды. Сен сүйлөй берчи анан. Мен сүйлейин деп эле. Мен эмне сүйлөйм? Так, мен анан кийин сон науру. Барды. Барсам алдыма 4 миллион сом акча коюп коюшту. Жетеби депчи. Анан мен айттым, могул жол менен примерно. Тупту азыр мен келейинчи. Суу берип койчу. Жон териң менен сезмейин, билбейсиң да. Биз коем ойнойбуз, кетебиз. Туурабы? Кыскасы ошентип бир күндө 4 миллион сом акча алып алдым. Бир күндө 4 миллион сом таптым да. Чөнтөгүмдө 0 сом менен барам. Айтышты. Биз ойлонуп көрдүк, давай сени колдойлук депчи. Чыгып алып сүйүнүп атам. Өзүмө батпайм. Туруп алып эми жакшы режиссер издедим анан. Ким тартып берет мага бул кинону, эми өзүм мындай эми жоопкерчиликтүүрөөк жакшыраак болсун деп режиссерлор карап атып, анан Гүлнар Яшалиева деген эжебиз бар болчу, мурунку кинодо иштешкен. Анан ошого чалдым. Эми ал эжекебиз дагы баягы Бешинен таманында экинчи режиссер болду. 50 кварталдын кинолорунда бүттү экинчи режиссер. Кыргызстандагы эң атактуу кинолордо экинчи режиссер болуп келаткан айымды чакырдым, келип жардам бериңиз, бул кинону элге жеткиликтүү кылып, бул дагы мындай Кыргызстанды мындай дүңгүрөткөн кино болсун деген. Анан ал эжекебиз макул болуп иштешип, кинобузду экөөбүз өзгөртө баштадык дагы. Мындай аял кишинин көз карашы менен дагы сөздөрдү алмаштырып чыгалык деп. Анан аял кишинин көз карашы менен кылып өзгөртүп, анан экөөбүз баягы сценарий жазып атканда да улам талашып кетип аттык да. Мындайраак болот, мага мондай болсо, аял киши монтса мага жакмак эмес деп ал эле экөөбүз мына аял киши менен эркек киши сценарийде урушуп атса, жашоодо экөөбүз урушуп кетип аттык да. Ушунчалык баягы сценарийибизди бышырдык. Бышырып туруп анан кастингтерди баштадык. Кастингтерди баштаардан мурун анан актёрду кимди көрүп атасың деген. Мен до этого бир актер бар болчу. Мындай чыгармачыл адамдар мындай бирдекеге ооруп калабыз да, мындай дуф этип ошол актер менен ооруп калган элем да, баягы ошону тартам мен, ошону тартам деп жүрө бердим. Анан бошобойт, артынан ээрчийм баягы. Чалып, анан макул тартылам деди. Макул тартылам деп туруп, анан букмуш даярдангандан кийин бир кинобузга бир аз учур калганда, мына баштайбыз дегенде мен тартылбай калдым, кечирип кой деп түндө жазыптыр. Анан мен ага да жалдырадым, анан кой, дос балдарым билет, ата-энем, студия, команда баарын чогултуп алганбыз да. Ошо на днях кино башталат. Баарын алдында уят болуп калам, эми баштаган соң аяна чыгарып салалы. Мен да турат үчүн азыр өзүмдү мен сүрөтчү катары көрө албай атам деди. Балким турадыр, мындайча айтканда менен иштешүүдөн баш тартты да. Анан эле ошол. Айтпай эле коеюн эми. Иштешүүдөн баш тартып, мага актерлор команда группага жазсам, актерлор жөндөп атат падыратып сүрөттөрүн. Тык деп келип атат. Анан арасынан саламат жылуу көрүндү көзгөчү. Негизи жылуу. Анан мындай карасам, мындай сүрөтчүгө, мындай творческий адамга окшош экен. Анан айттым, могу актерго чалгыла, каяктан болбосун келсин. Эми канча болсо да беребиз, айла жок депчи. Анан саламаттагы мындай ситуациябызга кирди, бир күндүн ичинде эле макул болуп, анан мындай бир килейген гонорар айткан жок да. Тетрисинче мындай ситуацияга кирип, давай анда мен мынча сомго эле тартылып берем депчи. Анткени биз силерге жардам бербесек, мындай кыргыз киносун ким өнүктүрөт?
деп анан саламат келип калды бизге. Бирок могу мен негизи постоянно мындай да. Бирөөлөр тандалат да бир киногочу. Мындай. Ошону көрүшөт да. Анан ошо болбой калат го. Ошондой мен келем да. Запасной. Куткаруучу. Актерлордун эмеси болдум да. Планбы. Планбы. Жок анан эми бош болсоң макул дейсиң. Театрда иштебесең өзүңдүн 2 балаң бар. Мен деле бул братандай эле ситуациям деле ушул 2 кызым бар мисалы. Үй бүлөлүмүн. Анан эми мага деле иштеш керек. Анан бирок негизи эле мен негизи аябай ак көңүл экенмин да. Анан ушул ситуацияны түшүндүрөт көбүчү. Ушундай болуп атат, анан мындай болуп атат. Биз азыр ушундай дегенде мен мындай билбейм мен. Постоянно эле макул боло берем да. А менде ушундай эме жок экен баягы. Эго. Мен жок, мен монта албайм. Каалаганыңарды кылгыла, жок деп коет го. Ушул жок экен мендечи. Мен жүздөй бала кезимден эле ушундай экен. деп эле кирип кетем да. Анан бул байкебиз айтып аткандан жанагатан бери түшүнүп атпайм. Негизи кино башталгандан бери аябай переживать этип жүрдү да. Синдечи анан мына азыркы күнгө чейин бүгүн мисалы подкастка бияка келгенде мен мисалы кечинде уктап калыптырмын түндө 4 чейинчи. Анан аябай переживать этип калдым. Бүгүн байкадым да. Үйдө мен негизи үйдө эч ким тыкылдап келбейт да. Тыкылдап эле анан глазоктон тийип карасам турат. Үйгө чейин келип алыптыр. Чалсам албайт. Келди анан ошо мындай. Ооба, бул кино жакшы болуп кетсин дейбиз. Буюрса биз дагы аракет кылдык. Колубуздан келген. Ошо. Эң сон. Эми Саламатты тандагандан кийин Саламаттын жанына бир актриса тандаш керек болду. Актрисабызды Саламатка чейин тандалган. Андай кино даярдап аткандачы. Мен вообще Кастинг жарыялаганбыз негизи кыздарга. Кыздарга кастинг жарыялаганда мындай көбүнчө бүт эле баягы ооздору мындай шишип калган актрисалар экен да, баягы сүрөттөрдөнчү. Бизге мындай жасалмалуулук жок каарман керек болгон үчүн жалаң мындай ашыкча бирдеме жасалбаган адам издеп атып, анын арасында жалаң мындай оозун чоңойтулбаган, бет чоңойтулбаган адамдарды чакырдык. Натуральный красавица. Анан арасынан Элнара келген. Элнара келип туруп текст окуп атканда дароо эле башкалардан жакшы окуган да. Сразу эле кайгылуу жерин бердик. Эми бул драма болгондончу текшергенде эле муну ыйлап оку дегенде эле окуп атып эле көзүнөн жаш кетип атат. Анан те жактан айттым анан режиссер эжеге. Мана артык шексей. Буга калып эле анан эртең чалып каласың сен бара бер. силер немеге турбайбы мындай фишкалар турбайбы? Мен түшүндүм эми. Канча кино түшүп атат. Негизи ушул нерсеге кабылам да. Рахмат, аябай сонун болду. Эми кийин чалып калабыз дейт. Үмүтүндү үзүп баштаганда. Бирөө чынында кыркыпчы дейт го. Сиз кандай келип калдыңыз? Ошондон баштайлы. Мен ушу чалып калды. Пробага келип бериңиз деп анан дароо эле барып анан кийин ушундай деп жана Медер байке айткандай ушул жерин текст бербей ушунчалык дедим да, ойноп бер. Сен ушундай каармансың, көргөзүп бер деп. Көргөзүп берип эле болушунча ойногум келип да. Сценарийни жарын окуп бүткөнгө аябай жакты мага өзүмө. Эмнеси жакты? Билбейм, негедир жүрөгүмө жакын келди да. Анан өлө мындай желанием болот го. Бир нерсеге ошондуп ойногум келип анан кийин ой Элнара аракет кылалы деп ушинтип эле ойноп бердим. Бүткөндөн кийин мейли сизге чалып коебуз дегенден кийин мен туура эмес кылып калдымбы да. Же бир жерден ката кетирдимби деп ойлонуп анан кийин мейли колумдан келишинче кылдым. Эмкисин эми Кудай чечет да дегендей эле үмүт менен кеттим. Анан ошентип эртеси түндө 10дордобу ушинтип жазып калды. Сизди ушундай ролго кабыл алдык. Съемка ушул күндөр башталат деп анан ушинтип эле тартылып калдым. Эң сонун. Буга чейин тартылгыңыз келет асмаларга? Жок, бул менин биринчи чоң ролум болуп атат ошондо буюрса. Негизи кесибиңиз кандай? Өзүм кесибим ушул актриса эле. Актриса? Ооба, Кыргыз драма театрынын алдындагы училищени бүтүргөн болчумун. Так, мен 4-курста биринчи курс болуп келдим. Мен биринчи курс болуп келгем, Саламат байке 4-курсту бүтүрүп атканда. Ошондон бери тартыла элек болчумун. Бул менин биринчи чоң ролум.
Эң сонун. Анан кандай, жакшы болдубу? Билбейм, эми колумдан келишинче кылдым. Эл да карап. скромный болуп биринчи жолу тартылып, башкалар 10 жол тартылгандар жарып салдык дейт го. Мынчалык көрсөңөр шок болосуңар депчи. Скромный дейт го. Жок, Негизи жалаң окуган адамдарды, актерлорду тандайлык деген режиссерго башында эле эчебиз туура чечим болду депчи. Баягы азыр популярдуу бирөөнү эле ала калалы деген ой болгон жок да. Бизге актерлукту окуган, анан мындай жасалмалыгы азыраак, анан элдин баягы сарсана болуп атканын жеткире көрүүчүгө мындай бул жактан кайгырысы мындай чачыратканда көрүүчү өзүнө кабыл алып туруп мындай көөдөнүнөн сезсин деп. Ички оюнду дагы мыкты ойноп берген актер керек экен демек. Аябагандай сонун. Анан эмнеге акча темасын көтөрүп чыктыңыздар? Бул тема эмнеге сценарийдин өзөгү болду? Акча деген эме болгон башында. Негизи башында аты акча болчу. Баягы акча баарыбыз кармайбыз. Акча жашообузда көп роль ойноп коюп атат. Анан акча деп жазып алып, сценарийди 22-жылы жазып атканда жаңы төрөгөн келинчегим. Айылга алып барып таштап коем үйүнө. Таштап туруп 3-4 күн жазам. Кайра алып келем сагынып. 3-4 күн балдарым кучактап жатып, кайра алып барып салам. Мен тажаттыңар, жаза албай атам деп. Ошентип 2 ай 3-4 күн алып келем, 3-4 күн алып кетем. Ошентип жазып бүтүп. Акча деп коюлган максаты дагы анан ортодо неме чыгып кетти. Акча деген сериал чыгып кетти. Мен мындай 3-4 айдан кийин. Анан атын алмаштырам деп депрессия болуп кеттим. Анан өлдү баягы деп. Атын анан Капитал деп өзгөрттүм. Капитал деп эч ким түшүнбөйт экен түгөнчөсүчү. Мен Капитал деген ат өз сонун го. Анан түшүнбөйт экен, анан кайра мен банк деп өзгөртүрдүм. Ардеке кылып өзгөртө бердик. Анан художник деп өзгөртсөк элдин баары жагындай. Мен сүрөтчүлөр жөнүндө эми ким кызыкмак эле деп. Мындай баары бир өзүнүн түпкү атына кайтып келди да, киночу айланып отурупчу. Анан кинону жазып атканда айтор неме болгон. Бул Саламат деген сүйүктүүсүн бир оорудан сактап калуу үчүн эч жактан каражат таппай, айла жуктон жасалма акча тартып болсо дагы мен ушул сүйүктүүнү сактап үй бүлө куруп калайын деген ой менен жасайт да. Бир тирүү жанды сактап калуу үчүн. Анан ага эмне акча керек да. Больницага барсаң деле акча керек. Анан атты өзгөрткөндөн ойлонуп атам. Байкуш деген сериал бар болчу. Артынан Байкуш деген тасма чыкты. Кошуна деген сериал артынан тасма чыкты. Бүт баары айтышты. Тасма чыкса деле боло берет. Эч эмеси жок. Ал сериал башка, тасма башка. Өзүнүн аты эле жарашып турат. Өзгөртүүнүн кажети жок депчи. Кайра өзүнүн түпкү атына келип, баягы договорлордо деле неме болуп калганда бизде акча деп баягы партнерлор менен договор түзүп атканда делечи. Башка кинонун менен чыгып кетсең да алар дагы бир аз ыңгайсыз болуп коелук деп кайра өзүнүн түпкү атына кайтып келдик да. Эң сонун. Саламат мырза, бул тасмада сиздин ролуңуз өзгөчө мына чыгармачыл адам экен. Өзгөчө художник экен. Ошол нерсени чагылдырууда кандай өзгөчөлүктөрдү коштуңуз? Сиз үчүн образдын өзгөчөлүгү эмне болду? Негизи мен художниктер менен Шүков жана окуу жайында студент кезде художниктер менен, художник балдар менен чогуу жашаганбыз да, дос болуп. Алардын комнатасы башка болгону менен, бирок чогуу тамактанып, чогуу жүрчүбүз. Анан алардын жана обход деген эмеси бар. Экзамен деген сыяктуучу. Ошол малга келгенде художник экен дана билинет да, ага чейин билинишпейт баягы. Булар студент болуп жүрө беришет, анан ошол малга келгенде мына чисто баягы олтуруп, бүт эле башкача болуп калышат да. Анан ошолорду байкап жүргөм да. Анан негизи баягы ошолор менен чогуу жүргөнгө бир аз мага түшүнүктүүрөөк болду да. Анан анын үстүнө өзү бул байкебиз да художник негизи, академияны бүткөн. Мектептен 6 класстан бери художник. Анан бул жактагы бир аз жардам берип атты. Анан ал кинодо художник болуп жүргөн үчөө тең чоң сүрөтчүлөр, художниктер, чисто художниктер болчу да. Баягы актер болгондон кийин башканын
эмени түшүнүшүм мүмкүн. Художниктин баягы бир аз сөйлөкөтүн мынтип ойлонуп олтурганда мындай түшүнүп, мындай болот деп ойлоносуң да. Бирок жасаганы келгенде бир аз кыйын болуп калат. Анан алар мага кистичканы кандай кармаганды үйрөтүп атты. Мисалы биз деле кармайбыз да, алар башкача кармайт да. Чупалактар мынтип алышып, бир башкача анан. Ошол жагынан бери көргөзүп, мага мындай жардам беришти. Анан мага аябай деле мындай кыйынчылык жараткан жок. Мындай оңой эле болду. Бирок аябай эметип аттым да, переживать этип аттым. Именно ушул художниктердин алдында уят болуп калбасам экен депчи. Анан баягы тарткандан кийин түшкөндөн кийинчи баягы эпизодду аткарып бүткөндөн кийин келип кайра келип экрандан карап аттым да, колдорум окшошуп атабы, мындай башка чогуп калган жокпу депчи. Анан булардан сурайм, болот атабы? Ооба, ушундай эле, точно ушундай кармайсыңарбы депчи. Кечке ушинтип сурап аттым да. Бирок аябай жардам берип атышты. Ошо художниктер, именно ушул Акча деген кинобузда именно художниктер болгондо аябай чоң жардам болду да. Консультанттар жаныңызда турбайбы? Консультант бир эмес, бир канча го. Көп болду сүрөтчүлөр. Көп болду. Мисалы сүрөтчүнүн каарманын жаратарда биздин кино көбүнчө көп кинолордо бирөөлөргө жардам берип иштеп жүрдүк да буга чейин. Мындай командадан бир көз карашы жакшы баланы эле сен биздин киного сүрөтчү бол деп сүрөтчү коюп коюшат да, бул жерге муну кой, бул жерге муну кой деп. А мен өзүм сүрөтчү болгон үчүн көп кинолордун художественный жагын ыргыта эле тааныйм да, ыргыта эле билем да. Мисалы кээ бирөөнүн тамактанып атканда 1 саат сүйлөшө турган кадрда деле тамагы түгөнбөйт да. 1 саат адам столдун үстүн талкап салбайбы? Чай ичип аткандачы. Тамак ошол боюнча тура берет да. Айттым, мен сүрөтчү мындай сүрөтчүнүн каарманы атканда мага чыныгы сүрөтчүлөр керек болуп, художник, постановщик деп атайын мектептен, колледжден чогуу окуп жүргөн агаларымды, өзүмдөн чоң агаларымдар бар. Бир эмес 3 художник чакырып келдим. Эми картиналарда карасаңар, жана артта турган мындай жөн эле тыштап коюлган кийимдерге чейин художниктер ойлонуп тыштап атты да. Өздөрү мынтип кийип келип туруп, мынтип ыргытып коюп атты да. Биздин мындай творческий бардактан ушундай да депчи. Бирдемкени болсо атайын мынтип кооздоп коюлган жок да. Бирдекени бир күн мурун барып туруп чачып коюшат да, даярдап туруп анан карашат да, жакшы болду депчи баягы. Ар бир кадрда мындай көчөнү дагы мындай жалбырактарды шыпырып, могу жерге жалбыракты кайра коюп коозураак жатсын деген. Художниктер башкача экен да. Ошо чын айтып атпайбы кийимди. Сен үйгө келип кийимди ыргыттың депчи. Анан мынтип келип ыргытса, ошо бойдон калса, моундай бойдон калса деле ушул бойдон калат деп ойлочу. Бир башкача бир нерселерди кыла беришет экен. Чындыгында чыгармачыл адамдар болушат да. Негизи карап келгенде. Аябай сонун. Сизге мисалы биринчи роль сунуштаганда өзүңүздүн образыңызды көрдүңүз да. Сиз рак менен ооруганбы? Негизи ооруңуз эмне экен? Өпкө оорусу. Өтө оор, өтө оор окшойт. Өпкө оорусу кызды сактап калуу керек болот да. Анан мына биринчи эле ролуңуз, ошондо дагы башкы роль. И аны менен биргеликте оорукчан кызды роль ойнош. Сизге үчүн кыйын болбодубу? Мен карап ошол адамдарды, өпкө оорусу менен ооругандарды карап бөлө изилдеген болчумун да. Негизи адам мындай өзүнүн өлөрүн билип, уже ошого даяр болгондо дагы башкача болуп калат го. Мындай көз карашы өзгөрөт экен да адамдынчы. Мен уже мына даярмын деп айтканга дагы кыйын экен да. Анан негизи өлүмдөн корком да өзүмчү. Өзүм өлө корком. Ошого дагы аябай жүрөгүмө мындай катуу тийди десем болот. Ооруп булбуз деген өзүнүн өлөрүн билип, ошого даярданып жүрүп, анан азыр бир күн болбосо бир күн өлүп калам, уже үмүтү үзүлгөн да. Аябай жүрөгүмө катуу тийди да ушул. Кайсыл саналар, же болбосо кайсыл жерлери сиз үчүн аткарыш, же болбосо ошону чагылдырыш кыйынга турду? Аябай жүрөгүмө мындай эме болуп калып калган көлдө тарткан сценабыз болчу да. Мен уже Саламат көтөрүп алып тегирип атканмын мен. Жок, ошол жерде мен Саламат көтөрө албайды. Мындай ага чейин дагы өлгөнгө даяр болуп жүргөм, бирок ошол моментте аябай мен уже болду,
даярмын, бирок ошондо дагы өлгүм келип атат да, коркуп атам өлүмдөн дегендей. Ошол момент аябай жүрөгүмө катуу тийген да, ошол көлдөгү сценабыз. Ана тасмадан кийин жашоого башкача көз караш менен карап калдыңыз. Ооба. Мен тасма бүткөндөн кийин мындай чын эле түсүнүп этип калдым жашоомду. Жашоодун баркын. Ооба, баркын билип, үйдөгүлөр менен да көп көңүл буруп, мындай уже түшүнүп калдым да маанисинчи. Чын эле коркуп баштадым. Бат эле эметип калсак отурбай, оорубай жашап атканыбызга шүкүр деп ойлоймун. Чын эле башкача көз караш менен карап калдым десем болот. Аябай жакшы. Мен ошо түшүнүгүм боюнча бул ошо акчаны фальшивомонетчик деп коет да, жанагы жасалма акча жасоо боюнча. Бизде ушул тармакты негизи изилдедиңиз да кино тартар алдында. Бул тармагы бизде кандай экен? Биздин МВДнын маалыматтарына таянганыбызда эме го. Ар дайым жылда 2-3 кармалышат го жасалма акчалар менен. Бул жашоодо негизи эле көбүнчө доллар, негизи эле Бишкекте көп эле кармалышат. Алектенгендер аябай эле көп. Демек, бул реалдуу эле нерсе да. Алданып калыш. Мисалы. Муну мен берсем аласыңар да. Акчасы оңой экен, оңой эмес. Жок, муну бергенде мындай бериш керек деп алгансыз. Муну үстүнө чистый акчаны коесуңар. Алдына чистый акчаны коесуңар. Анан сиздики 1,5 миң сом болду дейт го. Ошондо монт берип койсуң. Ал тиги элеге жана жакшы мындай санабай алып турчу. Санабай алып. Ошон үчүн туугандар алданып калбаш үчүн баарын санаңыздар. Бирден Бул билинет негизи мынтип кармаганда элечи. Мындай кылып караш керек да. Караш керек еще. Кашайып монткенде артын көрүнө турганда кылып койгонбуз да. Биз эме Карасыңар көрүнөт. Ичинде саякпай жүрөбүз. Ооба. негизи эмеде муну жашоодо үйрөнгөн жок, муну тиги кинодо ушинтип үйрөтүштү. Негизи урматтуу достор, сак болуңуздар. Бул ушул акча үчүн эмне деген жандар кетет, эмне деген убакыт кетет, энергия кетет. Ушул акча үчүн жогоруда эле ушул акчаны табам деп 2 жылдан бери канчалаган кыйынчылыктарды көрдүңүз мисалы. Андыктан бирөө келип туруп шырт этип эле туралап койсо, же болбосо тора салып калат. Айбасым, акча трейлери чыкты, трейлерин көрдүк. Трейлер караганда мындай съемка аябай эле мындай бай болуп тур да, мындай караганда. Эмне десем, экшендар бар экен, массовый сценалар бар экен, мындай айргачактар да бар экен. Анан менин оюмча съемка деле оңой боло окшойт. Кызыктуу. Эми кызыктуу деп көп учурда мындай киночулар мындай айтабыз да. Съемка учурунда кыйналган моменттерди биз кызыктуу учур деп коебуз да. Анткени кино учурунда өлө кыйналабыз, бүткөндөн кийин ошол жер кызыктуу болчу экен деп калабыз да. Ошол сыяктуу кыйналган моменттер болдубу? Кыйналган учурлар көбүнчө саламаттар, актерлор, команда кыйналып атты. Мен неме да күндө акча эле төлөпчү. Акча төлөп ойлонуп, режиссердин жанына барып кандай болуп атты карап, могу кадр жакты. Мындайраак айтып коюңузчу, мындайраак мен укпай калышым мүмкүн депчи. Сиз режиссерсиз да. Мындайраак деп куланышыбыраак коем. Эжебиз мени карап туруп, сен режиссер же менби деп. Ошентип тартып атышты. Анан мен кино тартылып атканда ортодо каражат жетпей баратканын сездим анан. Түгөнүп баратат да. Оюмда ойлогом да азыраак тартып туруп, анан калган акчаны мен рекламага жумшасам, сонун болуп кетет депчи. Чындыгына келгенде мен 2 жылкы мурунку эсеп менен эсептеп алып турмун да. Анан каражат жетпей баратты. Анан кайра баягы акча берип турган кишилерге бардым кинонун ортосунда. Уялдым эми чындыгына кириш оңой эмес. Мындай берсек эле наглет этип кайра сурай берет экен деп айтпасын деп. 2-3 күн жүрдүм айта албай. Анан жүрүп кирип айттым, анан дагы 500 миң сом жардам берип тургулачы. Чото жетпей калчудай болуп атат деп. Анан алар да баштаган соң албетте до конца кылышыбыз керек да. Давай анда сага 1-2 күндө мен бир жактардан таап берейин. Кинону ийгиликтүү бүтүрүп ал деп. Андан кийин мындай жартылай кинону тартып бүттүк, бердик. Анан кээ бир адамдардын монтаждын, красканын да бирдемкелердин акчалары берилбей алгандар көп болду. Анан өзүм мурун реклама жасап иштечүм да. Наружный реклама жасап, ошондо менде станок бар болчу. $12 миң ошону саттым. Сатып турган калган акчаларды бердим. Тарс. Бергенден кийин ошондо да рекламный компанияларга акыркы бирдемкелер дагы акча жетпей бараткан. Анан кайра эле мурун акча берген Ылдам экспресске баргандан уялып, анан
могу кинону сактап калыш үчүн кином чыкпай баратат да. Бул жашоодо кызды сактап калыш үчүн акча издеп атпайбы? Мен кинону сактап калыш үчүн акча издеп баштадым. Дагы көрүнгөн компанияга кирбей, бул бүткөн тасма уже мына чыгат. Сиздер мону берип коюңуздар. Мен кинону бүтүрүп алып анан реклама кылышым керек болуп атат. Сиздерди сонун жардам алып берем деп жүргөндө анан дагы эле баягы эле көрүнүш башталды да. Сен анан ошондон баягы компания аябай ыраазы болдум да. Баягы жөн эле бир мурун кинотат мындай тартып жүрбөгөн, бирөө келип мындай алдабай сөзүн ачыгын айтып, менде 1 сом акча жок. Бергиле, берсеңер бергиле, колдоп бергиле деген компанияга мындай өлө ыраазы болуп издеп жүрүп анан бир Капстрой деген компания барсам, алар 2 жыл мурун ошолорго да кирген элем да. Жаман көк беткенсиң дейт да. Кел анда мындай кылалык деп. Алар да бир очойгон бир сумма жардам беришти да. Месса реклама кылбай эле койду да. Ылдам экспресс айткан реклама кылбай эле кой деп. Анан ошончо жардам берип аткан компанияны айтпай коюш. Ушундай учурда сени сүйрөп кеткен адамды айтпай коюш. Бизге рекламанын кереги жок дешти баары элечи. Анан жок дедим, ушул жерден мындай ыраазычылык билдирип айтып коеюн. Ошондо тасмага жалпы канча сумма кетти? Азыркы учурда $60,000 жакындап калды. Азыр да 70ке барат го, рекламаларды дагы ыйлап, акыркы чыгарып аткан рекламаларды мен машинемде да саттым айтканда кече жакын да. Машинемде да до конца саттым, болгон болсо до конца болсун деп машинени саттым. Анан карызга бирөөдөн машина алып алгам, кашайыпчы, айдап турганга да. Анан кече жакында кашайып барат, анда тормоз иштеп калыптыр, бир жерге авария болуп кетип атпаймынбы? Өзүм акча таппай жүрсөмчү. Айя деп турган. Интернеттен онлайн кредит алып тигини жаап тигин жасап берип до конца болду да, короче. Анан эч кимге айтпай эле чогултуп атам бүт нерсени. Бирок кино баягы мен ойлогондон жакшыраак болду да. Баракелде. Анан баягы тасманы удостоверение алабыз го барып киного документ. Ошол жерде текшерип атканда баягы кыз көрүп отурат да. Көрүп атып, тегиз мага көрсөтпөй ага карап, улам ыйлап, шолоктоп ыйлап атат. Биякта уялып, улам чыгып турсамбы деп коем, текшерип аткан кыз ыйлап. Өлө соң кино болуптур. Чындыгында бул тасма жан дүйнө менен тартылган тасма. Ошондо да сиз жанагындай бар го. Бардыгын коюп турсуз да тасмага. Эми болсо Олин деген бар. же от болоюн же бок болоюн дедим. Накан могу жерде акчалар турат го. Бүт баарын коюп туруп анан кеттик. Бабанк. Силер жаман адамга мындай мотивация берип келсеңер. Мен эмне кылып жүрөм деген ой келди мага. Мынчалык кыйналып эле ошондой. Урматтуу достор, көрдүңүздөр, бул тасмага мен оюмча келбей коюш күнөөгө дейм. Сөзсүз түрдө келиңиздер достор, бул тасмага сөзсүз түрдө көрүшүңүздөр керек. Мынчалык чоң эмгек, эбегейсиз зор эмгекти колдогонго баарыбыз милдеттүүбүз. Бул нерсе оңой эмес да, негизи тасма тартыш. Анан чындап монтажы бүттү, көрдүңүздөр азыр уже тасма. Мен эле көрдүм, булар көрө элек. Мен көрүп, күндө көрүп, күндө ыйлап атам. Аябай сонун. Сиз буга чейин мындай нерсе бар билдиңиз беле? Жок, мен эми болуп атам, бирок мындай бир аз кыйналып аткандарын билдим. Бирок мага эмеси жакты, бул жок дешкен жок да. Эгер ушунун баарын баягы жон терс менен өткөргөн адамдар мынтип биз кыйналып атабыз, анан мынтип баягы командада ой, кыйнайсыңар го. Эме болду бизде. Съемка учурунда муну жейбиз деп, муну жеп аттык, тигин жейбиз деп, тигин жеп аттык. Анан досторуна да рахмат айтыш керек, аябай жакшы колдоп келип атты. Келип торт-портун көтөрүп келип, тамагын көтөрүп келип атып, мындай бул кинону мындай айтканда биз биригип бир жакшы бир нерсе жасадык го деп ойлоп атам да. Анткени анан ушунун баарын мурун айтканда балким акча болот. Ашар болуп кетти чын эле. Кача карыз койноп бермекпи го. Кино чыкканда ашар болуп кетти чындыгында. Анткени герой тамакташып келип атты. Бизде шашылыш срочно тарткан үчүн тамак
жактан колдоо болгон жок да, мисалы издегенге убакыт деле болгон жок. Анткени команда башка киного кетмек да. Биздики бүтөрү менен эртеси күнү башка киного кетишмек да. Биздики прям акыркы күнү түндө бүттү, таңга маал. Таң атпай башка киного иштеп кетти командачы. Убакыт жок эле да. Токтоп тургула, мен тамакка демөөрчү таап алайын дегендей болупчу. Жок. Биз мына могу компаниянын суусун алдык, ушуну до конца ичкиле деген жокпуз. Кола соло ар бир күндө мисалы тамак ашка эле, бир мал тамакка эле 20 миңден ашык акча кетет. 3 мал. Анан шу көзүңө акча эле көрүнөт. Акча эле отурам, тартып атышат да. Отурам, ар кимге жазам отуруп. Доске бүгүн жок дегенде обедимди көтөрүп койсоң болот. Бул тутуй тарын алам көрүңөчү. Бар экен. Догурунат элечи. Негизи бул тасма буюрса жакшы болуп кетерине шегим жок да. Анткени мынчалык мээнеттин акыбет сөз түрдө канча керек да. Анан кийинки тасмаңызчы ошо тасма тартуу жөнүндө бир тасма кылсаңар болчу экен да. Айтып берип атканыңыз өзүнчө бир кино экен да. Тасма деген кино. Кино деген. Ал жакта да башкы каарман саламатпы? Саламат деп коюп, мен өмүр баян кылып салган сайын. Мисалы эме дейт го. Бардыгы жана орустар айтканда всё к лучшему дейт да. То есть бардык нерсе жакшылыкка деген нерсе бар го. Анан балким жанагы сиздин биринчи тартылбай калган актёруңуздун дагы тартылбай калгандыгы бул жакшылыкка деп ойлобойсузбу? Ооба, анткени мен аны менен кыялданып атканда башкача кадрды кыялданып аткам. Саламаттын ойногону башкачараак болду да. Мындайча айтканда мен ойлогондон жакшыраак болду деп атпаймынбы. Режиссер айымдын дагы көз караштары, оңдогон жерлери, кошкон жерлери чоң роль ойноп койду да. Анткени бекеринен көп кинолордо жүргөн жок экен да, опытуна таянып, ошол тажрыйбасына таянып, мен болгонго жараша жакшы болсун деп, ал эжекебиз дагы башында бир 2 машина акчасын айткан, мынча сомго тартам депчи. Мен деген ушунча убакыт өттү деп. Күнүнө барам жалдырап, эжеке коюңузчу эми деп. Ардынан өтөм, колтугунан бияна кирем, эптеп жалдырап атам. Мындайча дээрлик бир машинанын акчасына тартып берди да. Ушундай ба? Санаак машинанчы. Эмнеге мага бирден көлөп койсуң? Ушул учурдан пайдаланып деп алгансың. Бирок биз актерлер Тура эле болду, антесек болбойт эле. Мен өзүм тарткым келди чындыгында. Анан балким мындай жакшы кино болбой калышы мүмкүн эле. Бул нерсенин баардыгы үй-бүлөңүз кандай карады? Бүт баардыгын берип атасыз. жашап атасыңарбы деп эле. Башында каршы болушту. Эми башка иш кылчы деп. Мен үйдө биринчи акча таппай калганда тарынып жатып алгам да. Турчу дейт келинче, турбайм. Уктайм, обедте турам, тамак жеп кара жатам. Анан мындай бу рекламада иштеп жүргөн инструменттерди сатып эле ошол акчага эле жашай бердим да. Ошо сатып атканда эмне деди? Жок, эчтеке дебейт. Мен келинчегиме рахмат айтыш керек болду. Чыдаганчы. Аябай чоң рахмат айтыш керек го дейм. Анан до конца көргөндө апам да көрдү окшойт. Апам пенсиясынан бир күнү келип туруп, мен могу киного жардам деп. Карачы, ёй. Мына достор, чыгармачылык деген ушундай. Силер ойлойсуңар, кино тартыш оңой. Бир кино келип карап турбай, жакпай калып кетип калышат го мисалы. Анын аркасында эмне деген мээнет бар, эмне деген мээнет бар мунун аркасында. Муну түшүнүш керек, билиш керек. Азыр биздин кинобуз өнүгүшүнө салым кошолу жана мындай сонун кинолор тартылышы керек, чыгыш керек да. Акча жасаганымды атпайм мурун өзүм. Азыр ошону дагы айтып берем, Саламатка бир строго берип тургула. Анткени азыр айтсам ыйлабайм да, мында өзгөчө чоң тарых бар. Мен силердин ушундай сезимтал экендерди байкагам эмесмин. Күлүп эле жүрсө. Ой, күлүп. Эң башкача болуп аткан негизи чындыгында. Мен дагы өзүм аран кармап кетип атам. Бирок кыйын экен. Азыр бетим жуп келбейм дагы. Акчанын тарыхын айтып берем. Чейин Саламат кинодо уктап калып келбей бизди кыйнап кастинг директор кызды ыйлатпадык беле алдап. Ошону айтып берип турсаң. Подкаст деле уктап келбей калды. Кинодо да ушундай ошондо. Араң табып келген. Жак, меники мындай болуп калып атат. Чөтө кийинки акыркы күндөрү уктачу болдум деп аласың. Жак, эме болот. Жакшы жакшылыгына окшойт негизи. Мен жакшы болсо жакшы адамдын уйкусу барып келет. Негизи
ачык эле айтыш керек да. Буга чейин мен мынчалык көп жумуш алып көргөн эмесмин да. Эми балким азыр чын эле баягы үй бүлөлүү болуп, эки балалуу болуп, чын эле баягы мындай деген сөз бар го, балдардын арты менен рызкы келет депчи. Балким ошол балдар мага түрткү болуп, баягы көп жумуш болуп, меники мындай болуп атат да азыр. Мисалы бирөөлөргө үйдөгүлөргө деле ай келбейсиңби, мынтип тиге жардам берип коесуң, байкеңе жардам берип коесуң, же биякты мынтип коесуң десе, мен бошобойм деп айтсам, баары мындай несерьезно карашат да магачы. Үйүндө эле жатат да, анан эмнеге бош. Меники чын акыркы учурда ушундай болуп атат. Съемка болуп калат. Съемкадан тышкары мен өзүбүздүн студиябыз бар да, ал жерге сөзсүз барышым керек да. Ал жерге барганда дагы мындай да, барып эле бир 2 саат иштеп алып анан кетип калыш эмес, аякта бир олтурасың, музыка менен олтуруп текстин жазып, анан мындай психологический деп кой, морально деп кой, ушундай бир чарчап калып атам да, мындай чарчап келип үйгө келесиң. Үйгө келгенде дагы баягы үй бүлөң бар да, кичинекей балаң бар. Аны менен ойношуң керек, анан аялың менен дагы сүйлөшүп коюшуң керек да. Ал айтат да, сен ушинтип жүрүп эле такыр сүйлөшпөй калдың. Келесиң, еще телефон кармайсың, анан мынтесиң. Аны деп аны менен сүйлөшүп олтуруп, аны менен бир кино көрөсүң, олтуруп алыпчы. Кино көрүп атып уктайсың. Ошо уктап каласың да. Мындай уктап калчу болдум да. Анан ошентип бир съемкадан бир учур болгон, ушундай уктап калып ошондо да. Мен тиги такылдап турат дагы элечи. Ошо келсем анан пранк жазайлы деп калышты. Тиги ассистент по актёрум Жамал деген кыз бар, анан ошол кызды пранк кылалы депчи. Ушундай актёрду алып келип алыпсың, ал уктап мына съемкабыз деген режим өтүп кетти. Эмнеге мындай болот? Биз деген ар бир мүнөт өз акча депчи. Ушинтип пранк кылабыз деп. Режиссер экөөбүз, ал экөөбүз түшүнүштүк бирибизди. Баарыбыз түшүнүштүк. Мен тартып атам телефонго. Телефонго тартып атам. Ошентип келип эле режиссер экөөбүз урушуп кеттик да. Урушалы дедик да. Эже бир айтыңыз болду, түшүндүм мен. Эми бир күн эле уктап калдым го деп экөөбүз урушуп кеттик кадимкидейчи. Тиги кыз байкуш токтоп калган. Эмне кыларын билбей атат да. Самат байке, эмне болот? Жамал, короче, мондай деле урушуп атам да. Анан сөгүм сагынып баштадык. Бир айткыла болду, мен эмне кечөөтөн бери уктап атам, же 3-4 жолу съемкага сырып кылдым, бир эле жолу уктап калыптырмын тияк. Анан болду, ана тартылбайм деп туруп тексттерди ыргытып анан кетип бартам да. Кетип барсам, Жамал байкуш чуркап кетип. Видеого тартып алып. Ыйлап атат. Самат байке, пожалуйста. Самат байке депчи. Ошентип ошондой эме болгон, бир кызыктуу болгон, бирок азыр уктабай элем. Уктабай элем. Негизи эми жумуш жүрүп турган жакшы байке. Сиз дагы жакшы болуп кетсин. Сиз дагы сүйлөп койгоңузчу. Сиз дагы кандай болду тасмада? Сиз үчүн эмне жаңылыктар болду бул тасмада? Кандай ролдор аткардыңыз? Ролду аткарыш үчүн өзүңүзгө нелерди иштедиңиз? Мен ошо роль жөнүндө эле ойлондум болуш керек эле. Медер байкенин азыр кыйналган эми үчүн болуп эмейди деп атам. Бирок эми команда общий чоң да команда кино тартканда деле анан бирөө сөйлөйм деп эме ойлонуп кечке башка нерсе болуп кетсе баары эле ошого эме кетет го, чогуу кетет го, атмосферасы, аурасы дагычы. Медер байке андай сезилген жок да, вообще жыргап эле күлүп эле жеп жакшы экен деп эле мен деле ойлонгон эмесмин да. Азыр айтып атса өлө башынан толтура кыйынчылыктарды өткөрүптүр. Бул жак өзүнчө кино экенин көрүп атам. Өзү чын эле башкача эме экен. Андай көңүл аны көргөзбөй жүрдү да Медер байкечи. Анысын байкаган жок. Билгизген жок. Ал дагы аябай кыйын го дейм, өзүң кыйналып жүрсөң анан элдин дагы эмесин бузбайын дегендей. Ошо. Мен уктап калган учурларым болгон жок. Мен дайыма убагында эле келип атам. Өзүңүздүн образ боюнча мисалы мындай деген нерсе бар го. Жанагы ким бар? Энтони Хопкинс бар го. Ошол өзүнүн бир тасмасы бар да. Ужас. Людоед көрдүңүздөрбү? Киши деген тасмасы бар да. Ошо менен тартылып атканда образга ушунча кириптир. Үйүндө аял экөө жашайт экен. Аялын жеп салыптыр. Жок, аялы. Эми элестетиңиз, мындай чыныгы жашоодо жашап атканда күйөөсүнөн аялы коркуп калыптыр да. Сен уже көз карашың башкача болуп калды депчи. Сен энергетикаң башкача болуп калды, сен менен бир үйдө жашай албай калдың деп күйөөсүнөн аялы коркуп калыптыр. То есть кинону көргөндө чындыгында жанагы аз кадр болуп коем.
энергетикасы калды. Бул биринчи, мисалы сразу эле билинет го. Экинчиден көз караш, актерлордун өзгөчөлүгү. Мисалы үчүнчүдөн ошол людоедтин именно образын берген да. Ал бериш үчүн ал мынтип туруп эле образдан чыгып кеткендей. Кадрда начал дегенде кирип бана кайра чыгып кеткен эмес да. Ошол полный период ошол образ менен жашаган да. Ошондой адам болгон, аялын ошондой караган, ошондой үйүндө жүргөн, ошентип тамак ичкен. Мен так үйүндө Анан мен ошону сурагым келди да, ошо. Сизде ушул нерсе кандай болду? Ооба, чын эле мен дагы келип эле съемка бүткөндөн үйгө келип эле уктап калаттым да, душка түшүп эле ушинтип эле уктап каласың. Анан үйдөгүлөр менен вообще контакт жок болуп менде. Вообще сүйлөшкөн эмесмин эч ким менен. Анан выходной күнү, бир күнү выходной болду съемка учурунда. Мен жака ишикке чыгалы деп, анан мен ишикке да чыгып мындай башкача да, мындай чын эле оору адамдай эле сезиндим да өзүмдүчү. Эч ким менен сүйлөшө албайм. Кечке ошону эле ойлоп атып, мен ушундаймын, анан ушундаймын деп. Анан үйдөгүлөр, эжемдер дагы, апамдар дагы ушинтип, сен чын эле ооруп калбадың? Анан ушинтип ойлоно берип кечкени ушинткен болчу да. Чын эле мындай өзүмдү оору адамдай сезиндим да. Съемка бүткөндөн кийин дагы бир жумадай мен аябай башкача болуп жүрдүм да, өзүмө келе албай жүрдүм. Уже ошого аябай ойлонуп кеттим окшойт да, мен дагы ооруп ушундай болсом кандай болот? Мен дагы эгер Кудай буйруп ушинтип ооруп калсам, мен Кудай буйруп? Жок, ушундай болуп калса мен кантип жашайт элем? Эмне кылат элем азыр бат-баттан, кандай иштер кылат элем? Ким менен кантип сүйлөшмөк элем дегендей болуп калды да. Ошентип жүрдүм мен. Бир жумадай дагы съемка бүткөндөн кийин. Демек ошондой мээңизде суроо болсо ошондой бир жооп тапкандырсыз, эгерде мисалы ошондой болсо эмне кылат элеңиз? Если чын эле жашоодо ооруп калсамбы? Билбейм. Аябай корком. Корком, билбейм. Аябай тез кылчумуштар болду. Ооба, мындай күнүгө кылып жүргөн нерсеңди тинтетип калат экенсиң да, көбүрөөк тинтетип калат экенсиң. Ар ким менен сүйлөшүп, урушпай аракет кылып, жаман сөздөр айтпай, мындай адам жүрөгүн оорутпаганга аракет кылат экенсиң да. Мен азыр ушинтип жашап калдым ошол кинодон кийин. Чын эле. Мындай тинтетип калат экенсиң көп нерсени. Өзүнүн жашоомду дагы. Негизи, ооба, негизи. Баягы өзүң ролуң алганда бир аз таасир болот да. Чындыгында да ушу үй бүлөң менен бир аз сүйлөшпөй каласың, ойлонуп каласың. Эми бул аябай жоопкерчиликтүү иш да негизи. Анан командаң алдында мисалы сен биз тартылып атканда жаныңда бир эки эле киши болбойт. Целый команда карап турат. Анан ошолордун жанынан жок дегенде текстти унутпашың керек деген бир жоопкерчиликтерге мындай өзүңдүн кабыл аласың. Анан дагы бир нерсе айткым келет да, сиз айтып атпайсызбы Хокинстин работасын, жумушунчу. Мен кыргыздарды, именно кыргыз актерлорун, мен Голливудтун актерлорунан аябай кыйын деп айта алам да. Анткени Голливудтун актерлору бир жыл даярданышат да. Бир жыл. Ал еще ошондо дагы ойношот. Еще ошондо дагы бир бизде мындай эме кээде бир кино көрөт. Ай ата молжер мынтип койсо болмок. Деп койсо болмок дейбиз го. Еще ошол бир жыл, 2 жыл даярданганына дагычы. А биздики кыргыз актерлору Любой нерсе. айтып атпайбы мисалы 3 күн калганда жоктоп койду, анан 1 күн калганда саламат келди деген сыяктуу болуп атпайбы? Биздики ушундай да, кыргыз актер баары ушундай. Так. Резко. Акчасын даярдашат, сценарийин даярдашат, подготовкасын кылышат, локацияларын көрүшөт. Анан бир актерду камдап аткан болот, ал болбой калса, бирөө чакырат дагы. Ал деген, короче, келип туруп эле эшикти ачып туруп эле ролуна кирип кетет да. Биздики бирок биздики деле ошол мындай жакшы эмгек кылып атышат кыргыз. Балким сизге деле мисалы ушул ролуңуздун үстүндө иштегенге 1 жыл убакыт берсе, мындан жакшы чыгат беле? 1 жыл убакыт берип, 1 жыл төлөп айтып атпайбы, бир машина деп атпайбы? Бир машинадан бир үйгө жете тургандай акча берсечи. Берсе макул. Мен художник болмокмун го дейм, окумакмын мен кадимкидей эле. Мен кадимкидей барып окууга тапшырып художник болуп, үй бүлөмдү айылга жиберип, аларга акча салып туруп, силер чыргап тургула деп монтип ойлонуп. Мен кайгыртпайм. Күнүгө художник жөнүндө кинолорду көрүп, депчи. Чындыгы бирок анда бул образ башкача болот беле? Андан бирок даярданган менен даярданбагандыкы бир аз айырма бар, по-любому. Анткени деген аз убакыттын ичинде сен чын эле түшүнүп, түшүнбөй монтип туруп келесиң, анан ошол съемка учурунда
сценарий менен айкалышып атып мынтип мындай турбай тигиндей турбай анан режиссердун оюн угасың, сценарийди жаратып аткандардын оюн угуп атып анан деп мындай ошол жерден түздөлөсүң да. Кээ бир жерлери даярдамак үчүн кээ бир жерлер ачылбай калып анан ушундай болот чынындачы. Анан кинону көргөндөн кийин мындай дейсиң. жок, кино көргөндөн мурун дагы баягы сен тартылып бүткөндөн кийин эртеси күнү ошол күнү үйгө барып туруп могу жер монтип койсом болмок деп өзүң жиң келип ал уже тартылып калды да эми эртең барып туруп мындай кылып коелу деп айта албайсың да, мындай деп ошол нерсеге бир аз убакыт болгон да балким чындыгында. Монтип даярданмаксың да, монтип Ар бир кадрда сценаны даярданып. Ол жерде монтип так мындай деп даярданган менен даярданмаган бир айырмасы чындыгында болот деп. Мен Ошон үчүн Хокинс болуп жүрөт. Саламат болуп. Жок, Саламаттыкы неме болду? Башында келгенде мындай чочун кишинин образынан чыга албайпты. Толкунбек болуп атты башында. 2 жыл 2 жылдан бери Толкунбек. 2 күн жыл Толкунбек болуп атып анан 3-4 күндөрдөн баштап эле анан баягы сүрөтчүнүн образына мындай чөгүп кирип ошо кайгырганда анан сүрөтчүлөр дагы мындай тамекини чегип ойлонуп мынтип карайт эмеспи бир точканычы. Саламат дагы ошо тамекини сүрөтчүлөрдөй чеге баштады. Заставлять чек турат. Анан тамекини дагы жөнөкөй колго тийген тамеки алган жокпуз да. Атайын арты ондай сары болгон, мындай чоң болгон, ачуу болгон. Мындайча айтканда контрабандамен келген тамеки. Баарын айтсалайбы деп Кээде ошол таппай каласың магазинден. Анткени бул съемкада 1 минуттур кайра тулам жаңы өтөт да. Түгөн коет да батлеш. Улам издеп кетет сүрөтчүлөр табып келели деп болчу. Мага ушул негизи эме учурунда, съемка учурунда тамеки чеккен кадр эч качан жакпайт да. Достор, тамеки ден соолукка зыян. Ден соолукка зыян анан баягы бир эмени бул жагынан алганда бир тамеки, бул жагынан бир тамеки анан ошо өзүңдүн окшошпой калган дублиңде бир тамеки, 2 тамеки. Ошентип же бир 7-8 тамеки чегип саласың да. Бир учурда. Башың айланып же кушкун келип бир өлү кыйналасың да. Ушундай бир жаман тамеки чекпей келе деп. Неш болуп кетти, неш тамекти койсуң кайра. Жок, өлө жакпайт ушу чын. Аны еще булардын тамекиси айтып атпаймын жана контрабанда. Ичине эчке жакпай кетти. Мындай узунураак да. Өзүнүн сырты да бир башкача кызыл анан биягы сары, эски илгерки тамекиси да. Полеттер. Аны чексең мындай бир аз өзүң ойлоносуң. Не болчу? Бир башкача да. Акта тамек чектирбейт да. Ак тамек чектирбейт да. Ошо анысы түгөнүп калсачы, даярдап коюшат го, жаңысын бере калат. Ошондой жаман кино. Барекелди. Ал тамекилер бизден эле алып атпар да, бизде эле бар тамекилерде. Ооба. Жешинде эле контрабанда келет. Контрабанда деле кайра элечи. Жакшы. Негизи бул жанагы эме бар го, Тарантино өзүнүн кинолорунун баардыгында өзү ойлоп тапкан тамекисин чектирет го. Ушундай. Жанагы Apple бирдеке деген тамеки бар. Только өзүнүн киносунда чегет ал тамекини. Ошол сыяктуу ойлоп коем, балким сиз да бир жаңы тамеки чыгарып ошону туралаган. Бизнес Кылып Гай Ричи деле ошентет го. Джентльмен деген кинодо мондай стеклянный бут жылыткыч анан стейк жасагыч немен киного кошуп туруп кинодон кийин өзү ошондой чыгарып саткандай. Эң сонун, так, эми акчага кайтып келели. Акчаны жасаштын бир өзгөчө сырлары бар деп аткансыз. Бир жылы тамаша ойноп жүргөнбүз да. КВН ойноп жүргөндө бул менден кичинекей экен, далдыйган менден жаш эле бала экен да карасам. Мен 93-мүн да. 2 эле жашка. Бул 96-сың турабы? 95-мин мен. 95. Ата мен 2 болом. Мени көрүп эле жүрүшкөн интернеттенчи. Мен муну биринчи байкеде болуп турган карабыл. Көрсө братишка экен. Анан КВН ойноп жүрүп жашоом чындыгында аябай мындай өзгөчө жакшы болчу да. Мындай келечекти мындай ушундай бир кыйынчылык болот деп такыр ойлогон да эмесмин да. Ушунчалык жыргал жашоодо жашап, анан бирөөлөрдү тарынтып, бирөөнүн чучугуна жеткире тамаша коюш боюнча алдыда менден өтөр адам жок болчу. Бирөө тарынып калабы, урбайт болчу да. Ыргыктай 5 күн ойлонуп депрессия болуп жүрө турган тамашаларды айтчым да. Анан КВН ойноп жүрөбүз. Анан бир күнү атам ооруп калды. Анан ооруп катуу ооруду ушунчалык. Анан айылга апам чакырат келип жардам бер деп.
барасың карасың жүрөсүң кайра кетесиң. КВН ойногуң келет да, баягы окууну деле кыйратпай мен ошо окууга кийин ушу тамоша ойнош үчүн тапшыргам да. Бир жака иш бишке жумшап ийбесе экен үйдөгүлөр депчи. Окууга барбайм, чындыгында барбайм деле. Тамошого даярданабыз, кечинде барып текшерилебиз, кайра ошентип жүрө беребиз. Баягы чындыгында баягы эл алдына чыгып сүйлөөнү сүйүп калгандыктан да. Анан бир жолу атам действительно катуу ооруду. Катуу ооруп анан барып жүрөм, анан оюн жакындашып калды, айылда жүрөбүз атамды карап. Балдар кайра чалат, Медер келбейсиңби, сен келбесең болбойт деп. Анан атам ууп калыптыр, балдар чалып аткан эшикке чыгып, бара албайм, атам оорут атат, барбайм деп коем. Анан атам айтты, балам, кел. Анан оңой менен атам мындай ачыла бербеген киши болчу да, мындай балам деп айтчу эмес да. Медер, мынтип кой деп эле айтчу да. Анан ошол учурда мындай, балам кел деди. Анан сен бара бер дейт. Мен барбайм деди. Апаңа өзүм айтып коем, бара берчи деп. Бар, неме КВН'де ойночу. Анан кеттим. Анан телефонго жазып ийиптир. Sen менен сыймыктанам депчи. Жүрдүк. Азыр берим. Анан КВН ойнодук. Анан барып мыкты команданы алдык ошол. Ой. Ошол кезде как раз жаңы типография ачып иштеп баштаган элем да. Үйдөгүлөрдү сага үй алып берели десе болбой, мен иштейм, типография кылам, плюс КВН ойнойм деп. Анан үйдөгүлөр бир үйдүн акчасына мага типография ачып беришкен. Сумарчы ғой. Мен кыйратып иштебей КВН деп жүрө бердим. Бирөө чалат, байке бош эмеспиз деп коем. КВН өткөндөн кийин жашап аткан квартирама жете турган иштейм. Анан иштеп аткан типографиянын арендасына иштейм. Продуктка жетсе болду да. 10 күн иштейсиң, бир 100 000 сомдой акча табасың, квартираңа бирдемкеңе жетет, кайра алган материалыңа жетет, болду да. Калганын мен кеттим КВНге да. Ошого эле жетсе болду, баягы өзүмө бирдеме кылып калайын, дальше бирдеме кылайын деп деле ой болбогон экен да, жаштыкта. Ошентип жүрүп анан бир күнү атам башкача катуу ооруп калды. Апам бүт нерсесин айылда больницага билам шаарга келип кетип атты да. Ташып үйдөгүлөрдө бүт нерсесин сатып түгөтүштү. Анан интернеттен бир объявление көрдүм да, адамдар жардам сурап операцияга чогултуп аткандарынчы. Анан ошонтой кылсамбы деп уялдым да. Элден ата-энемдин мындай аброю эмне болот, акчасы жок калыптыр деп айтат элдер. Анан отуруп акча жасасамбы деп ойлондум. Ушинтип эле чогултуп алса болот да деп. Анан компьютерден бир мындайынан чөнтөгүмөн 200 сом алып чыктым, сканерге койдум да. Чыгарсам эле жарым чыгып туруп, жарым чыкпай калат экен да. Мындайынан коем. Акча жарым чыгып, жарым чыкпайт. Мындайынан бөлүнүп калат. Жарым капкара болуп кетет кагазчы, акчанын. Анан интернетте карасам, защиталар болот экен, ар бир сүрөттөрүнө акчанын өзүнүн могу кагаздын ичинде
копия чыгара албаган коргоо системасы бар экен да. Анан кантип чыгарам дедим. Мен атама жардам беришим керек, акча керек мага. Анан отуруп алып компьютерден мунун системасын сындырам деп. Программа менен акчаны майдалап чыктым да. Чачып салдым. Анан ар бир майданын көзгө көрүнбөгөн миллиметр жерин компьютерден кесип чыктым. Кескилеп турган акчаны кайра чогулттум. Чогултканда эми өзүнүн размеринен бир аз кичирээт да, мынакта ичиндеги баягы кодовый линиялардын баары үзүлдү да. Өзүмчө бисмилла деп алгам, жаман акча чыгарсам эле чыгып кетип атпайбы? Бүтүн мындай. Анан свет окшошпойт экен да, көрсөчү. Биз жасап аткан кагазгачы. Свет окшошпойт, нерв менен анан экинчи бетин жасадым. Ой, биринчи чыгарып алайынчы деп. Экинчи бети да чыкты. Нереально акча. Обычный снегурочка. Мындай карасаң анан бирок колго нащуп билинет экен да. Кагаз экеничи, реально акчадан айырмаланып атты. Анан эмне кылышты билбей, анан могу свети да ичине сиңип кетип атты да могачы. Глянцевый кылсаң жылтырап кетип атты акчачы. Глянцевый светте точно эле акча болуп калат, бирок жылтырап болуп калат. Анан эмне кылышты билбей, обычный бумагага секретин айтып сала берейин да. Эмне, аны айтып эле. Силер да жасайлы деп. Да, көрүп алам. Бумаганы сүрөт тартып атканда художественный академияда кээ бир кагаздын бетине пуваклейди мойтуп аралаштырып турган, бир күн кургатасың да. Обычный гуашь менен берсең жылтырап чыкчу да сүрөт, сочный светчи. Ошону эстедим да, анан бумагаларды клейлеп чыктым. Ишти жаап алгам. Моуларды кылып туруп анан атама операциясына акча берем деп. Анан ишти жаап алып акчаны мындай карасам кийин бумага кумуш акча чыкканда кагаз оп-ошош болуп калды да. Реально акча да. Анан могу жылтыраган эмне кылам деп, жылтыраган чалабыга жылтырак кылып чыгарып алгансың. Анан мындай кылсаң эле баягы клей көрсө жукага бассаң көчөт экен да. Мен ырайын деп бурчтарын дагы кашайып неме кылып алгам. Чаңга майтыпчы баягы клей кылып атканда бир аз кирирээк кылып туруп меткенде акчага окшоштуп. Кумуш баарын кылдым да. Просто баягы клей могу жука кагаздан акча окшошкон мен мыйткенде жаракка кете берет экен да баягы сүрөтүчү. Ошентип баягы мен максатыма жете албай калдым да баягы. Анткени баягы акчанын өзүнүн кагазы башка, краскасы башка экен да баягы. Эптей албай калдым да мындайча айтканда. Анан бирөөгө көрсөтүп көрдүм анан, могу жуулуп кеткен акча. Муну алып кой десем, алып туруп эле. Жасалма эмеспи дейт да. Тууганыч. Жок, жасалма эмес дейсиң. Анан карап, тамаша бул неме жасалмакча десем. Ичинде жуулуп кеткен акча окшойт го. Ошентип акчаны немете албай калып. Анан Эрмек Нурбаевка барсамбы дедим. Айтсам жардам берет да, элден кайрабыз. Анан көпкө ойлондум, акча табыш керек болуп атат. Просто мен көрүп калдым, элдер Индияга барып, адамдар атамда бөйрө көрчү да, курсагымда боюндары кичиде болуп мындай шешип кеткен да, чогуу буттары мындай моундай суу толуп кетет. Анан Индияга барып операция кылса болот экен дегенди көрүп, оюм ошо цел. Апама айтсам айтпасам эл эмне дейт деген сөздөн апам таарынбасын депчи. Мен деле аракет кылып атам го деп айтат деп айта алган жокмун. Бир күнү акыркы апамдар чалышты, атаң сени чакырып атат деп. Үйгө кетип атам, түндө бир 10 саат жол жүрүп бардым. Барсам эле неме атам ажалды көрүп аткандай да, бирдекелерди карап атат. Таң камал төрттөрдө таңкы төрттөрдө жетип бардым. Анан атам мындай акыркы бир жылда мындай жата албай калган болчу да, диванда отуруп өткөргөн. Анан бели менен буту мындай ошол позада кап калган да. Анан мен барганда артыма кучакта
артыман құшақта деді. Артынан құшақтасам мені мындай жатқырмаға атады да. Мен жатсам өліп қаламын деп. Эшікке шығып қошынағыз келіп. Параметр сені дара тауып келді. Эшікке шығар екен. Эшікке шығып дара тауып үйге эшіктің алдынан кіріп келе жатсам. Үйден ызы чып шығады да, үйдің үнші. Не болғанды білесің да? Үйге кіре албай қалшылдап тұрам эшіктің алдында. Атамның сен бары бермесең сыйлықтан сөзін есті ал. Эшіктің алдында тұрам, блин, мен ошондо балким кетпей эле койсом болот беле депчи. Атам как будто мени күтүп тургандай болупчу. Мен келдим, артынан кучактап жарым саат отурдук. Анан атам ошо мен каза болуп өтүп кетти да. Балким ошондо уялбай эле акча издеп, акча тапсам балким сактап калат белем деп канча ойлонуп жүрдүм. Аракет кылып койсом деле болмок депчи. Ошон үчүн бул кинода да мен сактап кала албадым. Жаранды бул каарман өзүнүн үй бүлөсү үчүн сактап калсын депчи. Каарман бир адамдын өмүрүн сактап калсын деген. Бул жерде жасалма акча жасап туруп эле сактап калыш эмес болчу максатчы. Кинону көргөндө түшүнөсүңөр. Могу арам акчанын бир сом байтасы деле тийбейт. Ал да кинодон көрөсүңөр да. Арам акча аягы арам эле болот да. Андан кийин атам каза болгондон кийин биз КВНден атам каза болгондон кийин чемпион болдук да. Атам просто көрбөй калды. Чемпион болуп сүйүнүп атып, апама чалып, эмне кылып билбейсиң ба. Атам айтып коюңуз деп айткым келет, үйдөгүлөр ыйлабасын деп сүйүнүп атам эстеп. Мен муну кылдым депчи, эптей алдым, мен чемпион болдум деп. Кийин интернетте карап турсам, мен атама окшоп бир эже ораттыр. Кайрымдуулук концерт уюштураттыр да. Ошол бирөөгө айтты мага, билеттериңди бер, мен сатып берейин көчөгө чыгып. Көчөгө чыгып билет саттым. Адамдарга алып коюңуздар, биз команда болсо бар, выступать этип беребиз концертиңерде деп. Тиги кыз апасына операция чогултаттыр ба, Индияга барам депчи. Мен кылбаган эрдикти ошол кыз кылаттыр да, уялбай элечи. Эмне кемтип жардам берип атасыз? Мен айттым, мен атам ушинтип ооручу деп. Десем, сиздин атаңыз эмне болду анан деп атпайбы? Жана жерде мындай айтыш жаман оор болду. Мен атам өлүп калды деп кантип айтасың? Айттым, мен атамды баары жакшы болду, операцияга барып келди, силер дагы барып келгиле деп. Аны интернетте карап отурдум, тиги кыз апасы экөө Индияга учуп кетти, операция кылдырып келишти. Ошолордун бактысын көрүп жаман сүйүнүп, молодец кыз экен депчи. Действительно баягы өзүнүн энесин сактап калды да ал кыз. Ошол учурда билбейм, врачтар бизге операция акча чогултса, ушундай кылса болот деп айтпаган экен да. Өздөрү балким кыйналып атат деп айтпаган эмеспи. Мен мындай кайрымдуулук жерлерге чындыгында кайрылып көргөм. Бирок ал жакта миңдеген адам очередте экен да. Баягы интернетте көрүп эле чуркап бара беребиз экенбиз да бизге окшогондор. Чагын айтышты. Сага окшогондор аябай көп деп. Бизде акча жок эмес бар, бирок бул жерде 5-6 адамга мисалы очередте бирөө бар, эртең бул болот. Анча баарын лечение кылганга акча жок. Анан сен мынчанча очереддесиң, эми ал очереддин келгениңчеси жылдар өтүп кетет да. Анан ошентип өзүм уюштургандан тартынып жүрөт эле. Ушундай окуялар болгон. Андан кийин ошо атам каза болгондон кийин чемпион болдук, сүйүндүк. Дальше кино тартам деп чыктым анан.
Анан өкүл ата деген кинону тарттык. Эми комедия менен башташ керек болду да. Баягы комедия жакшы өтүп аткандан уламчы. Рисковать этпейлик деп. Ошондо актерлордун баасы кымбаттай элек болчу. Мында мен ва-банк кеткен аябай жакшы көрөм деп атпаймынбы? До конца болгомо жараша деп. Самат Эркинбеков 1 миллион сом деди тартылганга. Коюңуз 1 миллион көп го байке. Түшүңүз дедим да. 500 берем дедим сразу эле. Мен кинода жүрөм да, мен актайт кино, давай кыл деди. 1 миллион сом 800 миң деди. Болбойт байке, давайте 600 кылалы деп кол алыштык да. Эң биринчи эң кымбат гонорар Самат Эркинбеков алган 22-жылы. 10 күндүк съемкага 600 миң сом алган да. Тосошоп. Анан баары чыгышты. Сен эмне неме бааны көтөрүп атасың депчи. Башка актерлор да чыкты деп уже депчи. Мынча сомдо атат депчи. Ал вакытта чын эле Самат Эркинбеков тартылган кинолор мындай уверен актап аткан да. Мындай действительно эми лицо да ошол бетке келет да, киного эмес, популярдуу жүзгө келет. Анан ошол убакта мен Кудайдан тиленип өттүрмүн. О Кудай, инвестор менен тарткам да ал кинонучу баягы. Мен мага монча акча бересиз, $50 миң бересиз мисалы. Ошо $50 миң сиздики чыгат. Андан кийинки пайданы экөөбүз бөлүшөбүз. $50 миң $40 миң чыгып, $10 миң жетпей калса, жетпей калган акчага сиз рисковать этесиз. Мен жарым жылдык өмүрүмө рисковать этем дагы, бекер иштеп калган болом. Мен эчтеке албай калам. Ошо ыраазысызбы? Давай, ыраазымын. Кол алыштык. Анан Кудай уят кылба, ошо эптеп ошо өзүнүн акчасы чыксын деп күнүнө тиленем баягы. Жарым жыл тиленип жүрүп бердим. Киносу эптеп өзүн жапты да баягы. Тиленгендей эле болду да баягы. Кудай сен эмне тилесең ошону эле берет дегендейчи. Эптеп өзүн жапты. Анан бир аз артты, албетте артпай калган жок. Где-то плюс-минус 1 миллион сомго жакын пайдага кирди. Тиги байке 500 миң сомдой акча алды. Мен өзүм 500 миң сомдой акча алып, жарымын өзүм тарткан командага берген. То есть ал мен кино чыккычакты көңүл кеткен карызыма деле жетпейт болчу да, өзүм алган акчачы. Андан кийин ошо 22-жылы эле, ошо өкүл атадан кийин эле артынан эле ушу акчаны тартам деп, ушундай жанр Кыргызстанга керек болуп атат. Мындай башкача жанрга бир өтсөк деп турган кыдырып баштагам да акчаны. Тытман биз деп атам, по-любому тартам деп. Всё, тартмайынча жаным тынбайт деп өзүм айтып алгам. Кеттим, 2 жыл өтүп кетти, акча тапкычат. Ошентип акча таптым да койбойм. Жакшы. Баракелде. Азыр эч мурдагыдай бирөөлөрдү таарынтып, ашыкча чучуга жеткирген тамашаларды Айтпай калмас. айтпайм да көп делечи. Азыр көбүнчө өзүмдү тамашалап күлдүргөнгө аракет кылам адамдарды. Мурун тигилерди айтып күлдүрсөм, өзүн айтып күлдүрсөм, азыр жок, ал мүнөз уже калды да. Баракелде. Уйгу ойго салдыңыз го бизди. Айтмаңыз. Бул тасманы мындай карап келгенде чындыгы көбүрөөк экен да. Сюжет болбосо дагы өзөгүндө чындыгы бар экен да бул тасманын. Мыкты, эми тасма сонун болсун, мыкты болсун. Урматтуу көрөрмандар, бул тасмага сөз барыш керек, көрүш керек. Мен башкасын билбейм, мени аябай кызыктырдыңыз. Мен канча болсо азыр барып көргөнгө даярдылам да, азыр тасмаңызды чынында. Мен дагы барып көрөм. Атайын дүйбүлөрүңүз менен жана айтып башында айтып калдыңыз беле? Жана мен айтып атпадым беле, ушу семейный кинотеатр бар, балаңды жаткырып коюп мынтип көргөн Кыргызстанда ийилип атса деле арттагылар чш дебеген кинотеатр. Мен мунусуна барам байке. Кичинекей 8 айлык балама да төлөктүрөм мен. Неме закрытый показга бул айтып атпайбы, башка киного тартылам. Закрытый показга келе албай калат окшойм. Жолмо-жол келат. Жок, ал кинону бир күн токтотуп тургула. Элдин баары сени көргөнү келет. Эми тошуна келет. Жок, элдин баары чындап келгенде Салматты көргөнү келет да, башкы каарман. Ооба да. Биз анткени көбүнчө жылдыздарды мунусунда азайталык деп атабыз, жабык көрсөтүүдөчү. Жөнөкөй адамдарга көбүрөөк билет ойнотуп, көбүрөөк жөнөкөй адамдарга тараталы деп. 500 орун болсо, анын бир 100 команда болсо, 100 партнерлор болсо, калганы бир 50 чактысы атактуу кишилер болсо, калганы бүт жөнөкөй элдер болот. 250 кишиге таратабыз. Келип ошолор баасын берип, бирөөлөр келип, сонун кино болуптур, көргүлө деп таанышты. Көңүл үчүн айтып койбой эмес.
пускай ошол жерде жөнөкөй эл сразу ошол жерден интервью берсин, мындай экен деп. Биздин команда сөзсүз түрдө барат. Биздин команда бизде ошол жака барабыз, репортажды кылабыз, ошол элдерден ой пикирин алабыз. Мен азыр 100% ишенип турам, кинодагы ой пикир да мыкты болот деп. Кайбы сон. Мен бул нерсе айтылып кетти, бирок мен жогоруда кайра кинонун бир өзөгүнө бир кайрыла кетейин. Саламат мырза, мен негизи кандап жүргөн суроомдун эле бири болчу да. Сиз ошол көбүнчө мисалы 2 жылдан бери жана Толкунбектин образында жүрбөйсүзбү? Негизи буга чейинкичи анан Медер мырза да айтты башында ошо Толкунбек болуп эле жүрдү депчи. Анан ушул образга байланып калбайсызбы же кийинки андай ой пикир ушул боюнча? Кичинемдей. Эмеден чыгалы. Негизи Бул атыңыз ким бул тасмада? Тыныстан. 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 Толкунбек деген дедим ба? Түтү экен да, бирок. Тиякта Толкунбекти баары жек көрүп атпайбы? Жаман көрүп мындай экен депчи. Аял кишилерди минтип коргоо. А бул жакта эл Башка. саламатты сүйүп калат да. Аял затын коргоп, аял затына Наконец-то. бир кызды сактап калуу үчүн күйүп атат. Жанагынча Аракет нерселер кылып атат бар. депчи ба. Чындыгында мына кинодо мунун башынан көп окуялар өтүп кетет да. Сизге жооп берем. Жана суроого негизи оңой эмес экен да. Албетте. Чын эле аябай оңой эмес экен. Мен бул жакта мындай ойнойм, бул жакта тигиндей ойнойм деп баягы шундук болгону менен сен өзүң бир эле адам экенсиң да. Анан бир нерсе адам негизи бир нерсе бат көнүп аткан дагы анан мен Толкунбекке көнүп кеттим да. Эме экен ошол характер менен баягы бул чочун киши сериалында мисалы көп жүрдүң да. Болбоду дегенде 2 жылдык проект болду да. Анан жүрдүң Толкунбек менен жашап мындай ошонун сүйлөө манерасы мындай жай сүйлөп анан бир мүнөз болуп ушундай нерсе өтүп кетет экенсиң да. Чындыгында ушул акча деген кино караганда башында Толкунбек деле болуп аттым да. Айтып атты чын эле Толкунбек болуп атасың деп элечи. Анан оңой эмес экен чын. Анан корком. Азыр деле мисалы башка бир мисалы ушул трейлерин акча деген кинонун трейлеринде окуп калдым да. Толкунбек жөн жүрбөйт экенсиң депчи. Өзүң байланбайын деп аракет кылып чыгайын деп атсаң эл сени бири мисалы кино менен таанып калса сени ошол жака байлай берет экен да. Ошол эме калып кала берет экен. Мисалы Толкунбекти аябай жакшы көрүп, жакшы кабыл алып көрүп алса эл ошол нерсени башкадан дагы Ал үчүнчү эме кылганга аракет кылбайсызбы? Мисалы жаңы образ келди да, жаңы мисалы художник болушунча, мисалы менин үчүн чыгармачыл образ ошол үчүн мисалы биринчи адам сырт келбетти карайт да, сырт келбеттен бир нерсени алмаштырып, анын ичинен сүйлөө манераңызды алмаштырып, бир чылдырдуу нерсени же болбосо негизи шпилявый бир нерсе кошуп, ушундай толук кандуу калыпты алмаштырып туруп, элге башкача бир таанып, башкача бир өңүттөн көргөзгөнгө аракет кылбайсызбы деген? Негизи бирок бул кинодо дагы мындай имиджди да өзгөрткөнгө аракет кылышты. Полный кийим сатуулук жаңы. Чоңураак. Бирок моу менен тартылгам, бул өзүмдүкү. Атайын кийген этномедиа. Айтып коеюн деп. Подкастка акчада тартылган кийим менен деп. Ошо имиджди өзгөрткөнгө аракет кылдык. Анан негизи мындай болот экен да, адам деген бир нерседен отказ кылганда билиш керек экен. Именно ушул кинодо. Мисалы сени көрө берет да баары элечи. Мисалы мен тартылган кинолордун баарында жанымда кыз жандайт да. Постоянно. Ошо мен жана жырткыч деген кинодо эле жок. Калган баарында да кыздар менен жанында кыз бир нерсе. Анан ошол нерседен мындай өзүң жок деп койгоңду үйрөнсөң, анан бир нерсе болот окшойт да. Өзүңдү чечкиндүү кабыл алыш керек экен мындай. Толкунбек чечкиндүү болсо, мен негизи ушундай акылдуу сүйлөй албайм да. Негизи адам депчи. Мен билбейм. Мен ойлоп атам ушу негизи токтоп коюш керек экен депчи, убагында токтоп. Студияга барып жаздырыш керек экен. ошол жагы кандай болуп атат? Ыр жагы жакшы.
жаңылар чыгып атат. жаңылар чыгып атат. Жакында кубандырасыз. Жакында чыгат. Ооба чынында жана суроо көп ойлондуруп жүрөт кийинки күндөрчү. Эле эмеде калып калбайсыңарбы мындай деп. Мен дагы эле Ал үчүн ошондой кылышыңыз керек да. антагонист ойногум келет да, мисалчы менчи. Мындай бир башкача антагонистте бир туруп Чочун ишинде эле антагонистсиз да мындай караганда. Я бы не говорил да. Орусча кетип калгансыз да. Элдин баары. Мындай кечеки участковый Марат сыяктуу ошондо антагонист жүрөт го. Ошол сыяктуу. Мыкаачы кишинин ролдору. Мыкаачы болбосо деле мен комедия ойногум келет негизичи. Комедияны делечи. Өзүм мен комедийный адаммын да жашоодо. Ар дайым күлүп жүргөндүктөн мына мен мындан ары комедияларда ойногум келет. Урматтуу комедия тартам деген режиссерлор. Күйөөлөр мен тартпайт элесиз деп алгансыз. Өкүл ата. Өкүл ата. Күйөөлөр. Өкүл ата экин тартып алуу. Өкүл ата деген кандай кино эле? Иә. Самат Эгербеков менен ким? Улук, Улук Чыналиевге тартылган тасма. Этномедиада бар тубаса, көрсөңүздөр болот. Достор, этномедиадан мен дагы сатып алып көрөм. Силер да сатып алып койсуң. ата. Силер да сатып алып койсуң. Чынында ушунча акча төлөдүр эле. Не? Саматка? Ошончо төлөбөм. Сиз тасмага канча акча алдыңыз? Мен арзан алам. Канча алдыңыз? Бул канча? 2000 сом алдым күндө. Сен астына 200 сомдамы? Бир литр май. Жалдырап аттык. Күндө кечинде гонорарын алып продуктага кирип кетет магазинге. Бирокчу чын эле ушул сыяктуу эле да. Ушул сыяктуу эле да, ушундай эле болуп калат да. Мисалы мен гонорар алганда ушу продукттан начал ашпай жүрөт. Жаңандай Мен курсагым ачып атпай көрдүм. Мен ачка калдым кино тартам деп. чын эле эме билбейм. Эми салыштырмалуу башында тартылып жүргөн караганда көбөйүп келатат. Аябай аз деп анан байкуш болуп бияктан да өзүнчө келе сол бергендер эле болбойт. Нормально эле, Кудайга шүгүр жетет. Эми мен дагы мындай да, мындай нерседен корком. Гонорарды балчыйт айтып алып, анан ошол кинодо чын эле ошол гонорарыңа жараша ойной аласыңбы деген суроодон аябай корком да. Ошон үчүн мен Ошончо эл алып келе аласыңбы деген маселе бар да. Ошондой кыла аласың депчи. Мен мисалы гонорар айта тургандай деле мисалы мен эмемди алып жүрө албайм. Инстаграмдычы. Инстаграмда аябай пассивныймын да. Бирөө отметка алганды киргизем. Анан сүйлөп такыр киргизе албайм. Достор, мына дей албайм да, вообще эмнеге айта албайм. Балким чынында биздин баягы билимибизге таянып, окуп көргөн чын актер деп чакырышса, анан өзүңдөн баңды айтасың. Анан чын эле мындай коркорум. Кээ бир актерлор бар да, балчыйт айтат дагы кинодо таң калтырган деле болбойт да, мисалы таң калтыра албайт да, мисалы. Обычно ойноп койуп нормально. Мен ойымча эгерде киного мисалы актер миллион сураса, демек кино чыккандан кийин именно ошо актер үчүн аркасына 10 миллион кеш керек да. Бул жанагы эменин маркетингдин жолу да мисалы. Маркетингдин жолу. Биз деле ошол үмүт менен негизи Көбүнчөсү ошон катталуучусу көп. Баягы аябай популярдуу бир сүрөт киргизгенде 200 миң, 300 миң киши көрүп, 10 миң лайк болуп, 40 миң лайк болуп кеткен адамдарды тартканга аракет кылышат да. Ушуну жакшы көрүп келет деп. Биз чындыгында катталуучусу көп адам дегенди такыр вариант катары да көргөн жокпуз да. Анткени болгонго жараша мындай актер ойносун дедик да. Эң сонун. Актер эле ойносун болду. Мен только театрдан гана алам, театрда окуган адам гана алам дедим. Актер ойносун, ошол арзаныраак алат деп алам. Саламат ойносун, продукт алсын деп койсун. Жок, чын эле ошондой ойдом мен. Эң сонун. Мен оюмча буга чейин канча деген подкаст тарттык. Арасынан эң душевный подкаст ошол болду окшойт да. Негизи кинотеатрлардагы ошондой да. Бети популярдуу адам тартылса, сеансты көбүрөөк берет да. Толтуруп залды 3-4 залды берип толтуруп коет да. Анан популярный эмес, Instagram жакшы эмес адам болсо, бир залга күндүз саат 11-де коюп, кечки 6-ны коюп, түнкү жакшы ходовой моменттерди популярный адамдарды коюп коерет да. Ошонусундай мисалы мен кинотеатрларга суранып кетерим. Ар бир киного мүмкүнчүлүк берсе, талаа ачып берсе, эл кирип кечки 9-дон жумуштан кийин бошогон убакытка дагы бизге мына мүмкүнчүлүк бериңиздер, суранычы. Акчага мүмкүнчүлүк бергиле, акча тапсын дегендей. Акча тапсын. Так, медер карызын төлөсүн деп койсо. Бул нерсени көрүш керек. Медер мырза, трейлер чыкты. Бизден дагы аябагында жакшы көрүүлөрдү топтоду, жакшы просмотр болуп атат буюрса, жакшы мен аркасында да комментарийлер болуп атат.
мыкты жасаптырсыз. Трейлерден эле көрүнүп турат. Анан биз дагы мен дагы отуруп алып кылдаттык менен көрүп чыктым да трейлердичи. Анан бизде рубрика бар. Рубрика трейлер. Ошол трейлердин ичинен өзүңүз жакшы көрдүңүз да трейлерди? Канча жолу көрдүңүз? Бир жолу көрдүм. Примерно. Мен машина айдап баратканда телефонуман коюп үнүн угуп кетишке ошо мен айтып атам. Азыр мен уктай албай атам чындап. Ар бирөө жакшы сөз жазды экен, бирөө барам деген деп, ою бар бекен деп телефонду карап эле турам. Примерно канча жолу көрдүңүз трейлерди? Плюс-минус. Плюс-минус билбейм. Анткени трейлерди улам 15 секунддук, 30 секунддук, 1 мүнөттүк, 1,5 мүнөттүк бизге берген 1,5 мүнөттүк толук трейлериңиз. Толук трейлерди күндө бир 100 жолу көрдүңүзбү? 100 жолдан акшыраак көрдүм окшойт. Демек ал трейлерди жата бүтүп турса, анын ичинде ошол силерге атайын бир кыскача жакшы бир суроолор болуп коет. Ар бирөөңүзгө силер деле көрдүңөр да трейлерди. Кайра көрсөң. Күндөн соң карап отурбасаң. Сиз канча көрдүңүз салып турсаңыз? Мен Бир жолу. анчалык безразличный эмес. Көрдүм жакшы эле бир 10-15тен ашык эле көрдүм го. Анткени чыгып атпайбы. Кайра таргет жакшы кетирип атпайбы. Баса ошо досторума рахмат айтып коеюн. Долларын эле акча алып таргет кетирип атам. Таргет жакшы кетип атат. Инстаграмдан чыгып. Бирөө дос балам жана келип кучактап, "Эмманкы ачсаң" дейсиң да. Ачсаң акчасын көрүп. Мага которгочу муну Инстаграмдан акча кетирип төлөй калайын депчи. Болойду, долларын атып элечи. Так. Эми ошол трейлер боюнча үчөөңөргө бирден суроо. Ошо ичинен карап атайын көрүп эме кылдым. Кеттик. Биринчи кимден баштайлы? 100 жол көргөн турбайбы? Окей. Сизден баштайлы. Сиз болсо өзүңүз художниксиз, сизге ылайыктуу бир суроо берейин. Трейлер бысымыла дегенде эле бир сүрөт тартып аткан кадр башталат экен. Башталган деле. Анан ошол жакта главный каармандын аркасында толтура сүрөттөр жыйылып турат. Полотнолор жерде турат, шкафта турат, илинип турат. Эстедиңиз да ошол биринчи кадрды? Ошол жакта канча сүрөт бар? Канча сүрөт бар? Морекинде полотно канча сүрөт бар? Так, ошо сүрөттөрдү негизи өзү чогулткан эмес да, тааныштардан, художниктерден. Варианттар берейин. Вариант жакшы. Вариант сурасаң. Оңой эң айтыңыз. Вариант А 8, вариант Б 10, вариант Г 12, вариант Д 14. Текчеде тизилген дагы, мындай тизилген дагы, жерде турган дагы санат. Анда 12 же 14 го дейм. 12, 14. Тире. Акыркы жообуңуз? Мейли, давайте. 14. 14. Туура эмес. Туура эмес. Сиз канча деп элесиз? 18. 18 вариантта жок болчу андай. 18 жок болчу. Анда отура варианттарды айтам. 8. 8 туура эмес. Сиздики? 12. Туура эмес. Акыркы бир вариант калды, 10 калды. 10 бекен. 10 го. Таксан. Туура 10 сүрөт экен. Ошол астындагы передний кадрды кошо эсептегенде, передний кадрда турат. Анан дальний кадрда баардыгын отуруп алып скриншот кылып коюп койдук, аны көрсөтөбүз. 10 сүрөт полотно бар экен. Жакшы. Сага. Мынасы Дагы ошону да билбейсиң. Дагы бир жолу ашыгыраак көрүп койсоң балким тапмасың. Так, сизге сиздин ролуңузга жакшылап издендиңиз да, бул эме боюнча, акча жасоо боюнча, анан көбүнчө жалаң 500 сомдуктар жасапсыңар, Анан менин сурагым келди. Даярдандыңызбы ролго? Алдын ала. Иштедиңиз? Сизге жөнөкөй эле суроо анда. Ушунча толтура 500 сом турат. Кыргызстандын акыркы 500 сомунун узун турасы канча? Канча миллиметр? Молду акыркы? Бул предпоследний. Предпоследний, бирок мындан да жаңы чыкты. Ошондойбу? Билбейм. Мындан неме? Жок, жаңыны кылалы дедик да. Бирок мен өзүм ушун жасап көргөм да док. Тамаша неме? Мында эмнегедир душа бардай да. Жаңы акчада эмнегедир душасы жоктой, мындай ташпор сыяктуу, мээримсиз акчадай көрүнгөн үчүн, бул акчаны карасаң мындай добрый да. Вариант коюш, вариант. Вариант, давай. Кеттик эле. Биринчи вариант А 142-70. То есть бияга 142, бияга 70. Вариант Б 143-80. Вариант Г 144-68. Вариант Д
150 66. А вариант. А. Точно? Акыркы жообуңуз. А. Ставка коесуз. All in. Вариант туура эмес. Вариант Г 140, биягы 144 мм экен, бийиктиги 68 мм экен. Изденип койсом болмок экен. Демек сиз бул акча чыгаруу боюнча жакшы, анчалык жакшы изденип өттүрсүз, Анткени барсы зат да. Жаты көрдүңүзбү? Бирок 144 68. Канчалык окшоштуруп салдык. Так, сизге акыркы суроо. Бул акча тасмасы. Анан суроом, ушул акча тасмасынын трейлеринде ушул акча канча жолу көргөзүлгөн? Канча кадрда акча бар? 500 сомдук. Вариант. Вариант, Варианттарын айтайын. Вариант А 15, вариант Б 8, вариант К 22, вариант Д 14. Вариант Б болуш керек эле. Канча? 8 жолу. 8. Сизчи? Сиз точно билсеңиз керек. Триллерди өзүңүз жасагансыз, көргөнсүз. Триллерди жок, азык байке жасайт да бизде монтажер. Эми отуруп көрдүңүз да, чогулуңуздан буягы. Бул трейлерде көргөзүлгөн. Ооба, трейлерде мындай акчалар улам басылып түшүп атат, чачып атасыз, санап атасыз, монтип кыска кадрлар бар экен, монтип акча берип атасыз. Именно 500 сом эмес, негизи эле акча. Биз бетибизди эле көрүп өтүрүбүз да. Так, кана Медер мырза, сизде канча кадрда акча колдондуңуз? Канча жолу акча чыккан трейлерде, Канча кадрда акча бар? Эми акча деген трейлердин бирок жарым трейлердин жарым эле акча чыгып атса анда так, мен математически ойлонуп көрөйүн анда, аксымасын билбейм да, мисалы. Даже варианттарды айтпайм да, билишиңиз керек. Так, 1,5-90 секунд ичинде улам 3 секунд сайын акча чыгып аткан болсо, примерно 11 14 14 го дейм. Бираз. 12. Чуть-чуть мындай капталга кетип калды. 16 болуп калды. 15 болуп калды. 15 кадр экен. 15 кадрда биз ар бир моолардан бери санап аттык да. Вообще сон. Эма рубрика. Рубрика. Ушунун ар жакта сон экен. Эң сон мына ушундай достор. Эми ушунча биздин конокторубуз жана жогоруда айтып калды. Биз атайын буюрса жабык көргөзүү болот. Жабык көргөзүүгө сөзсүз түрдө биздин дагы көрөрмандарды чакырабыз. Туурабы? Биздин дагы ошол 3 билет ойнотолу биздин көрөрмандарыбызга. Анан шартты силер койсоңуздар болот. Комментарийге эмне калтырсын, кандай деп жазсын, ошого кандай билет айгарабыз. Ким кайсы жакынын кинотеатры ушул киного алып барыш керек, эмнеге экенин, баягы канчалык, жана кимдин ошол ой пикири көбүрөөк бирөөлөргө жагат го. Ушул сөзсүз алып барыш керек. Мындай кылат, мен таптым. Айтасыз, урматтуу достор, эгерде силер ушул акча тасмасына билет утуп калсаңыздар, ким менен бармакчы ошону жазасыз. Анан кайсыл комментарий эң көп лайк топтосо, ошону чыгарып коелу. Ошо Туурабы? Эң алдыңкы үчөөнү чыгарып коелу. Ошо менин оюмча ошол туура болот. Пландагыла, 13-чү. Жок болсо, кимдин эң көп акчасы бар, ошону жазгыла. Биз сага спонсор кылып Акча экини тартабыз. акча жөнүндө ыр жазыш керек да. Акчасы бар ырчылар чыгып болсун, мен да уже даяр деп. Достор, шартты түшүндүңүздөр. Бизде силер бизди билесиздер. Жабык көрсөтүү болот. Жабык көрсөтүүдө Медер мырза, Саламат мырза, баардыгы Саламат мырза келесиз, буюрса Саламат мырза дагы келет. Баардыгы ошол тасманын үстүндө иштегендер, тасмадан роль жараткандар, блогерлер, журналисттер жана ошондой эле ошол тасманын баардык жаратуучулар менен биргеликте ушул тасманы эң алгачкылардан болуп көрүңүздөр келсе, анда шартыбыз өтө жөнөкөй коюлду. Ушул билет утуп алсаңар ким менен бармаксыз, ошонун аты жөнүн жазып коюңуз же белгилеп коюңуз. Арасынан эң көп лайк топтогонго биз ошол 3 кишиге чакыруу билет ыйгарабыз. Биз менен бирге барып, сонун тасманын көрүп, менин оюмча бул тасма өтө мыкты болду деген ишеничтен, билбейм, мен көрбөй туруп билип атам да ошол нерсени. Анан ошол бүгүнкү убактыңыздарды бөлүп бергениңизге чоң рахмат. Чындыгында бүгүнкү подкаст өзгөчө болду. Өзгөчө душевный, мен ойлойм, ар бир биздин көрөрманыбыздын дагы жүрөгүнөн орун тапты деп ойлойм. Андыктан мындай ушул подкастты көргөндөн кийин мен ар бир көрөрманыбыз сөзсүз түрдө бул тасмага баргысы келет деген бир ишенич пайда болду да мендечи. Анан ошо биздин акыркы салтуу сурообуз, Медер мырза камераны карап өзүнүн көрөрмандарыңызга эмне үчүн акча киносуна келиш керек? 3 кыска конкреттүү себеп айтып коюңуз. Алгач эле
барыңыздар бул кинону көргөндө арам нерсе эмес, адал жол менен акча тапса болорун жана баардык нерсе өз убагында келерин сөзсүз түрдө түшүнүп жетесиздер да. Өзгөчө анан мындай түшүнүп көргөн адам үчүн берилип, телефонго алаксыбай, анткени тасмада мындай эмоциональный скачок деген бар го, баягы адам жыргаш керек, баягы кинодочу бир сүйүнүп кетип, анан кайра мынтип проблемасына чөгүп кетип, кайра оңолуп келатканда жакшы болуп кетип, баягы ошондой эмоциональный скачок жерлери мүмкүн болушунча жасалган да. Баягы акча уже чогулуп калган кезде, уже жашоосу сонун болуп калган болуп, ошо мүмкүн болушунча мындай өйдө кылганга аракет кылдык да. Мүнөттөй эле барып дуп токтоп болгонгочу мүмкүн болушунча мындай туп адам эмоция сезсин депчи, баягы эмоциялык качели бар экенбиз ошондой кылганга аракет кылдык мүмкүн болушунча. Кудай буйрса, анан кийинки тасмаларды эжебиз үйрөткөндөгүдөй кийинки тасмаларга өзүм режиссер болгонго аракет кылам да. Анткени баягы тажрыйба жанында аңдып туруш керек болду да, эмне айтып атат, кандай кылып атат депчи. Ошол. Эң сонун Самат мырза. Мен үч нерсе менен айтам. Акча маанилүү эмес, адамга адам керек, жаныңда жүргөндүн баары эле дос эмес. Акча маанилүү эмес, эмне маанилүү? Акча маанилүү эмес. Бул кинону айтат. Кинонун ичинде ушундай да. Бул кинону эмне үчүн көрүшүңөр керек? Анткени акча маанилүү эмес. Акча маанилүү эмес, жана 500 сом менен келесиңер деп. Кинонун ичинде ушундай бир ой, ошол үчүн көрсөңөр болот. Акча маанилүү эмес. Адамга адам керек, анан жаныңда жүргөн баары эле дос эмес. Үч эле нерсе менен кинонун. Сизге Айланар? Жакшы алга деп койсун. Ошо саңаттаңыз. Мени көрүңүздөр дебесиң. Ал жакта мен бармын. Аягында өлбөйм. Буюрса келип көрүп бериңиздер. Анан оюңуздарды айтыңыздар. Мен айтайын да бир вариант. Кинотеатрларга келиңиздер. Кинону көрүңүздөр. Анан реклама кылыңыздар. Баса ошо кинону көрүп чыккандачы жакса мындай өзүңүздөр бөлүшүп коюңуздар. Мындай кино экен, мындай болду деп. Жакпаса айта бер эле, ачык эле. Мага мындай жагат да, кинону бөлүшүп аткандачы. Негизи мен аны өзүм деле кылбайм да. Мындай кинону мисалы көрүп туруп, анан оюн мындай сонун кылып жазышат го кээ-бирөөчү. Бул жерден монттим мен, монттим. Анан ушу көрөрмандар ушу кинону көрүп, анан өз оюн жазып, анан бөлүшүп коюшса сонун болот го. Эң сонун. Урматтуу достор, 2 саат бою сиздер менен эң мыкты подкаст болду. Сонун маек болду. Өтө жан дүйнөбүз менен кеңири ачылып сүйлөштүк. Мунун баардыгы жакында чыга турчу акча тасмасы туурасында сөз кылдык. Ар бирөөңүздөрдү негизи чакырчам эмес элем, ар бирөөңүздөрдү чакырып кетем. Келиңиздер, кинотеатрдан көрүп кетиңиздер сөзсүз түрдө. Үй бүлөңүздөр менен, жакындарыңыздар менен келип жакшы бир тасма көрүп, күбө болуп кетиңиздер. Сиз бар, көрөрмандар бар, биз барбыз. Көрөрмандар үчүн биз иштеп жүрөбүз. Андыктан биз менен бирге болгон баардык көрөрмандарга терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Сиздер менен Этно подкаст болду. Алып баруучусу мен Саламат Иманов. Кийинки сонун тасмалар менен көрүшкөнчө аман болуңуздар. Монтан. Монтан. Көп күтүп калган жоксуңбу? Жок. Мен сен кыргандан да жабайм да. Ооба. Мейдин ана болор. Тез арада операция жасаш керек. Канча убактыбыз бар биздин? Тошуна жазса болобу? Мен чыгарып көрдүм копиядан. Бирок акчанын жарымы чыгып, жарымы чыкпай аткан. Сен деген художниксың. Мейдин операциясына акча топтогондон кийин токтотобуз. 500 сом тартайын, Чоң эле машина сатып албайлы. Чоң машина сатып алганда билим калып атпайсың? Балыкчыдан баштап көлдө айланып келебиз. Акчалар массовый көлдөн чыга баштаганда бизде ошол күндө кармалашат. Баары жакшы эле экен. Жакшы эле. Биз аларды полный акча менен кармаш керек.
бүт элге тарап салуу керек да, түшүнүктүүбү? Жолдун баарына патрулдарды орнотосуң, ар бир машинаны текшерип жүрүрсүң. Çıkız! Çıkız Faydas! Nereden ben koş? Medine gözüme çık. Sağım yol Medine. Mustafa adam bana adam biz. Medine haksız! Çıkın! Ben! Mustafa ayttım bile! Aksa degen tavla! Dost degen tavla ki! Коркуп атам.